135 балдар бакчасына келдик. Канча акча алып келип бердиңиз? Анан 30 миң чыгып келип бердим. 30 000 сом сиздин айлыкты Мен өзүнө алып алыптыр, э? Ооба. Сиз бул жерде иштейсизби? Иштейм. Таштап коюп кетем карточканы, таштап коюп кетем, сурайт. Сурабасаң кыздардан суратат. Абдан жаман отношение кылат да, адамдарды мындай сен кимсиң деген сыяктуу да мындай. Анан мынча бересиң, сен тигинче бересиң мындай да. Бул жакта сотрудниктердин айлык акы түшкөн картасын, банковская картасын өзүнүн жанына алып калат. Ошол боюнча теги биз сотрудниктер эс алып жүрүшөт, зарплата кете берет. Сиз могу кыздын айлыгын эмнеге алып алдыңыз эже? Ким алып алыптыр? Сиз. Астафыр. Мына айтып атпайбы? Аны Мына наркы эженин айлыктары 2 айын. Вы почему так ведете себя? Бул жакта Сулайманов Бек мырза, мен бул баланы көргөн эмесмин, такыр. Маратова Алия. Бирок айлык алат. Айлык алат, кетет. 23-жылдан бери бул табелге пайда болуп калды. Мен бул баланы көргөн эмесмин. Кадырбаева Анара, бул өзүнүн кызы. Сиздер заявление жазсаңыздар, биз аларды 14 күндө чечип. Балдардын тамагын жеп кетиптир ошол комиссиябыз. Кандай болушу мүмкүн? Мына факты. Бул маалымат Балдарга ошол күнү берилүүчү тооктун этин комиссияга тамак кылып беришиптир. Эми балдардын тамагын жебей эле койсо болмок экен ошол комиссияга. Комиссия балдардын тамагын жеген эмес. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарындагы 135 балдар бакчасына келдик. Азыр сиздерге бизге түшкөн кайрылууну бир окуп коеюн биздин атыбызга. Биздин кайрылуубуздун себеби Бишкек шаарынын Октябрь районунун 135 балдар бакчасынын жетекчисинин мамлекеттик акчаны мыйзамсыз жана кызматкерлерди эмгек акысын тартып укук бузуу жолу менен өзүнө ыйгарып алуусу эмгек жамаатына болгон терс, орой, басмырлоо мамилесине мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү чара көрүлбөй келгендиги, андан сырткары балабакчада балдарды электрондук кезекке акча талап кылуу жолу менен кабыл алуу фактылары аз эмес. Ошондуктан биздин кайрылууду журналист катары коомдук мейкиндикке, жогорку бийликке ачыктап чыгарып берүүңүздү өтүнөбүз деп суранабыз деп монтип бизге кайрылуу жасашты. Дал ушул балдар бакчасында иштеп жүргөн, ушул жакта директордун орун басары болуп, ошол эле учурда тарбиячы болуп иштеп аткан кызматкерлер бул жактагы коррупциялык моменттерди ачыктоого жана ушул маселени токтотуу үчүн коомчулукка чыгарууну өтүнүштү. Биз азыр дал ушул бала бакчага келдик. Аты жөнүңүз ким болот? Атым Асель Түкеналиева. Бул садикте Пиши-блокто иштедик. 135-те. 135-те. Директору Сейитова Гүлмира Суанбековна. Бул садикте мен өзүм
10 жыл иштедим, бирок бул жетекчи менен 2021 жылдан бери иштеп келатам. Ушул 3 жылдын 2021 келип атабы? мен келип атам. Ортодо мен 7 ай жумуштан чыгып кеткем по семейным обстоятельствам пандемияда. Анан кайра бул жетекчи келгенде мени чакыртышты. Повар жок да. Анан мен келдим. Ушул 3 жыл иштеди, 3 жыл аралыгында утечка кадров аябай чоң. Мисалы, бул келгенден кийин 7-чи завхоз келди, 3-чү медсестра 2-чиси кетип атат. Себеби бул директорубуздун сотрудникке кылган мамилеси аябай орой. Сыйлоо жок, этика деген жок. Өзүнүн жумушун таптакыр кызматкерлерди сыйлабайт. Балдарга мен бала менен иштебейм да. Мен воспитатель эмесмин, мен балдарга эч кандай эме кылбайбы? Балдардын график работасын вообще не соблюдает. Например, биз пищеблоктон тамак ашты, убакыт сааты менен беребиз го. Бул болсо ошол убакта воспитательдерди собрание киргизип алат. Анан тети ужинге чейин деле отура берет. Ошол убакта нянялар жалгыз калат ар бир группада. Балдарды отурсуп коюп, чуркап келип тамактарын алып кетишет. Потому что сааты менен беришибиз керек да. Дагы мен бул жерден ГКНБга заявление жазганмын. Бирок алар кайрадан эле мэрияга кайтарып берип коюшат экен. Комиссия болуп кетти, өткөрүлдү деген заключение менен бизди эч ким тааныштырган жок. Эмне болду билбейбиз, бирок комиссия келип кетти деп уктук. Кызматкерлерден Ал акчаны текшериптирби? Текшерди деди, бирок бизге эч ким чалган жок. Хотя бизди очный ставка кылыш керек эле. Силердин заявление комиссия кылыш керек да, туурабы? Биз ошолорду биз каяка кайрылабыз деп сиздерге суранып атабыз. Ушурекиндей проблемаларды мындай коомго чыгарып бериңиздер. Себеби бул директор деген бул садикти өзүнүн үйү кылып алган. Менин приказдарым дейт, беспрекословно должны выполнять деп айтат да. Мыйзамга каршы болсуз? Мыйзамды карабайбыз. Карабашыбыз керек. Мыйзам деген жок, бул жерде мунун мыйзамы менен иштешибиз керек. Мисалы үчүн кызматкерлерге түнкү 3-5 чала берет. Мен чалганда аласыңар дейт. Потому что мен директормун дейт. Дагы бул жерде мыйзам бузуулар аябай эле көп. Сотрудниктер айткандан коркот. Себеби көбүнчөсү балдары бияка келет. Силер жумуштан кетесиңер дейт. Кеткенде балдарыңарды алып кетесиңер деп айтат да. Кызматкерлердин айлык акыларын мисалы без содержания деп кеткиле дейт, дагы без содержания жаздырбайт. Карточкасын алып калат да, пин-кодун жаздырып, кадимкидей эле акчаларын алат. Муну эми ар бирине кирип сурасак айтып бергендер чыгар. Просто коркушат да. Сиз азыр бул жакта иштебейсиз? Мен 3 киши 1 декабрда, мына 2023 жылы кухняга тиешелүү 3 киши, 2 повар, 1 кухработник иштеше албайбыз деген заявление менен берип кеттик директордун өзүнө. Бирок өз каалооңуздар менен арыз жазып атасыздарбы? Сиздер менен иштеше албайбыз. Сиздин мамилеңиз кылган мамилеңиз вообще сотрудниктердин баарына туура эмес деп жаздык. Жетекчилик кыла албайт бул. Жумушун билбейт. Биздин мындай эмебиз багы жумуштан биз уволить этип кеттик, үчөөбүз тең бир күндө. Ушул нерседе каралыш керек го деп ойлойм да. Арызга себебин жазганда сиздер сиз менен иштеше албайбыз деген жөнүндө директордун өзүнө жаздым. Гүлмира Суамбековна, мен сиз менен иштеше албайбыз. Ушу 1 декабрь менен бизди увольте дедим. Бирок эртерээк бердик буга арызды. Мен эле эмес 3 киши жазганбыз. Бирөөнү кайра алдап-салдап үйүнө чейин барып атып, по собственному жаздырып алды. Хотя үчөөбүз тең нам приходится уволиться, потому что она нам не дает работать да, нормально. Не соблюдает графики, например. По выходным деле чала берет, келип иштегиле дейт. Мисалы эшик тазала алат, тиякты сырдагыла дейт. Ошондуктан мындай жетекчилик кылганга анча деңгээли жетпейт го деп эле айта алам. Ошондой эле айта алам. Анан завхоздор кетип атат, потому что мунун мамилесинин айынан да, завхоздорду бул айтат, сен мен подчиненныйымсың дейт да. Сбегай на базар, кефир алып келип бер дейт. Базарга жиберет, кыздарды орешка алып келип бер дейт. Мен тиги базардын орешкасын жебейм дейт, мен аламидиндикин жейм дейт. Ушинтип кызматкерлерди жумуш убагында 2 группаны бир кызга дайындайт дагы, бирөөнү жиберет.
Мунун баары факт кыздар айта алат мунучу. Бул кыздар деле барган андайгачы. Мен көп жолу кирдим. Силердин айлыгыңар көбөйдү дейт. Көбөйсө мамлекет көбөйттү да. Эми бизде 1 ставка 12 000. Ошол көп эмес го. Бирок биз 1,5 ставкадан иштейбиз, экипо бар. Дагы деле иштемекпиз. Жумушубузгачы. Бирок директор үчүн биз иштеше албай, күнүгө келгенде жумуштагы обстановка начар болгондуктан биз өзүн эле сиз менен иштеше албайбыз деп жазганда көп убакытка чейин уговаривать этип турду. Биринчи заявлениеңарды таппай калдым деп аны жокко чыгарып койду. Биз кайрадан кайталап жаздык. Ошондуктан ылдыйкы органдарга кайрылуу болгон, методист тарабынан, берки повар тарабынан болгон. Бирок алар эч кандай ылдыйкы органдар? Акимияттын юристтерине барышкан, департаментке барышкан. Мен лично аяка бара албай калдым. Бирок аяктан эч кандай реакция жүргөн жок. Эч кандай. Мен ошон үчүн ГКНБ каршы жазгам. Ошону карап бериңиздер, суранабыз. Саламатсызбы. Бала бакчадагы моменттерди айтып кетсеңиз. Мен 1 мартта 2 кызымды бергем садикке. 5 000ден 10 000 берип киргизгем. Андан кийин бул заведующий мен чакырды жумушка, завхоз жок деп. Анан ошондо Сиз ата-эне болуп 5 000ден 10 000 берип балаңызга киргизип атасыз. Ооба. Кезек менен кирип атабы? Жок, кезеги келе электеле. Бияка келип киргизип, анан очередке турдум. Электрон очередке турдум. Акчаны бергенден кийин электрон очередке тургузду. Анан 2 айдан кийин Балаңыз не болду? садикке келди, кирди. Акча бергенден кийин кезеги жок эле кирип, анан мыйзамдаштырууга өтүп атабы? Ооба. Булар өздөрү электрон очередке өздөрү тургузду. Мен тургузган жокмун. Анан 2 айдан кийин, 1 айдан кийин өзү айтты, завхоз жок, жумушка кел деп. Анан мага зарплатам аз болчу, ага дагы доплата төлөп берем деген. Анан 1 майдан баштап макул болуп 22-жылы кирдим. Анан 22-жылдан бери нормально иштеп жүрүп, анан жаңы жылдын астында 30-сундабы, 31-инде билбейм. Туруп эле бул дагы мындай кыйкырып, адамдарды унижать этип аябай эме кылат да заведующийбиз. Анан 31-инде эле эме кылды. Сен иштей албайсың, жумуштан кет деп эле айтып койду. Прям жаңы жылдын астында. Анан шок болуп эле, хорошо деп эле кеттим. Анан көрсөм мен ордума башка завхозду алып коюптур, сүйлөшүп коюптур 1 январдан деп. Анан 1 январдан ал иштеди. 2 ай иштеди. Анан менин угушум боюнча ал иштей алган жок экен. Бул жактан көп проблемалар болуп, директорлор менен өздөрүнчө урушуп. Анан кайра мени ал заведующий чалды. Кайра кел деп, кайра мактап, алдап. Сенден башка эч ким иштей албайт экен, сен жакшы иштечкенсиң, бияк каша болуп атат, кухнясында окмуш болуп атат. Отчет туурусунда чыкпай атат деп кайра мени чакыргандан кайра макул деп аябай жалдырады да. Анан 2 кызым ушул жака келип аткан эми бош болгон деп кайра мейлдеп келдим. Кайра мейлдеп келип, кайра иштедим. Жашнакай болуп кайра иштеп, мурунку бирок ал өзү обещать эткен, ма доплатаны берген жок. Зарплата аз. Доплатага мен макул деп кол коюп киргем. Анан доплата берген жок, макул деп иштей бердим. Анан сен иштей албай атасың деп доплатаны бер десең эле, бул сразу эле кайра кыйкырып, унижать этип, сен иштей албайсың, сен ошон үчүн доплатаңды бербейм деп чыгат да. Анан хорошо мейли деп, ан кайра кете бермек белем деп иштей бердим. Анан чыдай албай койдум мунун отношениясына. Анан 1 июндан баштап заявление жаздым да кеттим жумуштан. Кетем деп кеттим. Анан хорошо деп кеттим, заявление жазып. Андан кийин 2 ай мага карточкама акча түшө берди. Июль, август. Жумуштан кеттиңиз? Кеттим. Заявление тыштадым буга. Арыз жаздыңыз? Арыз жаздым. Сиздин картаңызга акча түшүп атабы? Карточкама акча түшүп атат. Анан бул айтты. Ошол карточканы мага акчаны баш кетип атканда мага карточканы таштап кет деди. Анан мен таштай албайм дедим. Ал болсо жумуштун карточкасы деп бул менен болбой койду. Бул сага эч кандай тиешеси жок. Бул только 135-садиктин карточкасы, ошол жака акча түшөт деп. Анан бул иштебейт сырттан деди. Анан бул менин ичинде акчаларым бар, тыштай албайм деп кетип калдым. Анан 2 ай зарплата түштү. Анан мага алып келип бер деди. Сен ордуңа башка бирөөлөр иштеп атат, берем деп. Мейли деп алып келип бердим. Канча? 2 айдын ошо 10.400 сомдон. Анан алып келип бердим. 20 000 канча? 800 сом болду? Бирок ай сайын бердим да. Түшкөн сайын алып келип берип аттым. Андан кийин сентябрдан баштап мени жумуштан кетириптир. Сентябрда бул садик жабылып калып атпайбы? Ремонтко жабылды сентябрдын 15-inde. Мага 10-да чалды, келип документтериңди алып кет, сен 1-ден баштап кеттиң жумуштан деп. Хорошо дедим.
Анан келип трудовой книжкалардын баарын алып кеттим. Заявление жазган жокмун, эчтеке кылган жокмун. Без заявления мени кайра уволить этип койду да. Ошондо сентябрдан баштап. Анан өзүм да таң калдым, кантип уволить этип койду сентябрдан баштап деп. Анан ошо боюнча эле Атым Кызарт. Мен ушу 135-садикке 1 жыл мурда келип иштегем. 1 жыл иштедим. Пищеблокто иштедим. Бизде 2 повар бар эле. Эже 70 жашта адам и Асел кыз. Биздин тең туш. Эмне кызмат кылчу элеңиз? Мен булар поварлардын жардамчысы болчумун. Булар мен эртеден кечке чейин чогуу жүрүп, чогуу эмне кыймыл болсо бүт баарын көрүп иштеп билчүмүн. Директор тез кирип турчу, пищеблокко кирип алып, карган эжени капа кылып, абдан өкүрүп акырып, урушуп, кыйкырып көргөзсө, даже мен өзүм иштеп атып, ушу адамга, чоң адамга эмне мындай урушат деп, жиним келип туруп алып кетип калгым келчү да, мындай аябай көңүлүм да түшүп калчу. Эмне ошондо сиздер эмнеге нааразы болуп атасыздар? Мен эми нааразы болгон, бизде зарплатабыз и так деле аз болчу, анан мындай абдан жаман отношение кылат да, адамдарды мындай сен кимсиң деген сыяктуу да, мындай. Анан мынча бересиң, сен тигинче бересиң, мындай да. Ошол менде ушундай да. Анан кыздардын баарын өзүнө теңине албай, коллективди абдан эле бөлөт да, сен кичинесиң, сен мындайсың. Мындай баркыңарды бирилгиле деп айткан немеш экен да педагогдорго, между воспитателей и нянечкалардын ортосундачы. Поварларды абдан эле кыйначы. Ай сайын эле, күн сайын эле конок келет, конок келгенде булар тырпырап калышат, мен да жардамдашып калдым. Поварлар да абдан кыйначы. Мен деген өз көзүм менен көрдүм. Ушундай кыштын күнүндө вот силер мага эмне үчүн помидор алып келбейсиңер, бадыраң алып келбейсиңер, салат жасайсыңар, алып келишчү поварлар. Мен даже доказывать этип бере алам. Ай деп мен башында жумушка келгенде таң калдым мен. Или мен үйдө отуруп, вообще мен артта калган адаммын, или бул кандай жерге келдим депчи. Бара ушундай экен деп, акыры уже жаккан жок. Кетишке туура келди ушундан. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Атым Айтолкун, 21-жылдын 15-сентябрынан бери бул бала бакчада 2 ай воспитатель болуп иштедим. Андан кийин мен ошол компьютерде бүткөндүм. Айланш сен укмушсуң, сонусуң, сен баарын алып келетесиң деп туруп мен методист кылган. Ошол кезде айткан, бул кичине менде стаж, опыт работы болсун десем, жок. Мен сен баарын жасатам, үйрөтөм деди. Бирок ошол күндөн тарта 23-жылдын 20-ноябрына чейин мен методист болуп иштедим. Бул жерде? Бул жерде иштедим, ооба. Бул жерден канча убакыт иштеп атасыз ошондо? 2 жыл иштеп атам. 2 жылдын аралыгында жанакы көрбөгөндү көрдүк да. Туура эмес иш кылсаң, бирдеке деп кичине баш көтөрүп сүйлөп койсоң, сени каргайм, анан менин көз жашыма каласың тигүү деп, прям ушинтип коркутуп, шантаж кылып, иттей кылып эле айюристти төгөм, тигинтем, мынтем деп аябай коркутат. Ошол учурда жыл аралыгында мен өзүмө алган фактылар боюнча бул жакта иштеген кызматкерлердин айлык акысынан карталарын өзүнө алып калат. Сен барып эс алып кел дейт. Себеби биз эс алышка туура келет. Бизди ошончолукка жеткирет. Аябай давить этип, психологический давка кылып бүт баарын бизди эс алганга бизди түртөт өзү. Андан кийин
Бул жерде картасы боюнча. Азыр бул жакта эң негизги токтоло турган маселеңиздерди айтсаңыздар. Бул жакта сотрудниктердин айлык акы түшкөн картасын, банковская картасын өзүнүн жанына алып калат. Ошол боюнча теги биз сотрудниктер эс алып жүрүшөт, зарплата кете берет. Методист катары сиз муну тастыктап бере аласыз? Тастыктап бере алам. Менден дагы 9000 сом февраль айында алды. Себеби январда или февральда 23-жылы жетекчилердин зарплатасын азайткан, 0,5 ставкасын алып салышкан. Ошондон улам булардын зарплатасы азайып, анан мага келип айтып атат. Район боюнча дейт, бүт методисттер 0,5 ставкасын алып сага кете берет. Начисление акча сага түшө берет, болгону сен акчаны мага бересиң дейт. Зарплата түштү февраль айында мага. Бухгалтерияга чалып, давай Айтолкундун 0,5 ставкасын эсепте деди. 9600 чем-то деп чыкты. Давай сен 600-ту оставь себе, мага 9000ди бер деди. Мен картасына перевод кылдым. Бул февральга. Ошентип туруп март келди. Мартта бизде деген бала бакчада биз нооруз өткөрүп, түнү менен ушул жерде сүмөлөк кайнатып эле үйүбүздү унутуп ушул жакта жүрдүк. Эртеси күнү бул жактагы жакын курбулары бар, бала бакчанын директорлору, ошолорду чалып чакырды. Келгиле, кели, ой биз деген кели укмуш майрамын кылып атабыз, келип тамак ичип кеткиле деди. Алар келишти, отурушту. Ал жакта мен жүрөм официантка болуп, каждый раз эле ошондой бизде чүт эле төө эле сойгон жокпуз, ата калган баарын союп эле, комиссиянын баарын тамак аш берип, акча салып, чөнтөгүнү пакет кылып, подароктарды берип, кыял базарды тимеле биз эле байыттык, кыял базардын бүт бирдекелерди сатып келип эле ошентип узатып аттык. Сиздердин карталарды, бул жакта кызматкерлердин карталарын өзүнө ыйгарып алабы? Ооба, алат. Мен без содержанияга кетейин деп туруп, мен заявление жазып берсем, давай ты иди отдыхай, картаңды мага таштап кет. Мен ошо картадан өзүм садикке керектүү бир жарак бирдекени алам деп алып калат. Кызматкерлердин айлык маянасын, карталарын алып алат өзүнө. Экинчиси мёртвый душу. Бул жакта иштебеген адамдар жүрөт. Ооба. Бюджеттен акча кетип атат аларга. Бюджеттен акча кетип атат. Сиз методист катараларды Мен 2 жылдан бери иштеп, канча кызматкер бу жакта списокто, бирок 43-45. Өз жок. Да, 43-45 бизде сотрудник бар. Бул чоң бала бакча болгонуна байланыштуу 11 группалык бала бакча. Бул жакта Сулайманов Бек Мурза, мен бул баланы көргөн эмесмин. Бул бизде разнотекущий рабочий болуп катталып жүрөт табелде. Мен бул баланы көргөн эмесмин. Такыр Маратова Алия. Бирок айлык алат. Айлык алат, кетет. 23-жылдан бери бул табелге пайда болуп калды. Мен бул баланы көргөн эмесмин. Бизде текущий рабочий деген бизде ар кандай аварийный ситуацияда бир болуп калат. Сиз мындайча айтканда директордун орун басары болуп иштеген экенсиз да? Маратова Алия прачкада МСБ. Бир ставка менен бул дагы 23-жылдан бери пайда болуп калган. Бул кызды тоже тааныйм. Кадырбаева Анара, бул өзүнүн кызы. Өзүнүн кара чечекей кызы. Жетекчинин өзүнүн кызы, ооба. Себеби иштейби ал? Иштебейт. Мен көргөн эмесмин мен бул кызды такыр. Болгону мен Канча айлык алат? Няня болуп иштеди 22-жылдан 23-жылдары дагы бул табелге кирип калган. Нянянын зарплатасы 11 000 чем-то. Няня болуп иштеди, бирок мен бул кызды эмнеден байкап калдым? Себеби бир документация толтуруп атып, бизде ар бир сотрудниктин өзүнүн делолору болот да. Ошол делонун ичинде Кадырбаева. Бул ким болду экен деп мен ачсам өзүнүн кызы экен. Жунусбекова Алина, пол жууч УСП. Мен такыр көргөн эмесмин, 0,5 ставка менен иштейт, 22-23-жылдан бери келип атат. Мен муну көргөн эмесмин. Женчорок кызы Кундуз, тарбиячы. Бул воспитатель, мен 21-жыл сентябрда келсем, бул мага чейин чыгып кеткен жумуштан. Мен чалсак тактап береби иштебегендигин? Балким тактайт ооба. Биз ал үчүн мен жооп бере албайм. Мен өзүм көзүм менен айтайын да. Анарбекова Улжан, бизде бул тарбияч жок, бизде биринчи бул жумушка киргенде няня болуп кирген. Тарбиячынын жардамчысы болуп кирди. Бул мен иштей албайт экен деп кетип калды жумуштан. Жумуштан кетип калды. Бирок билбейм кандай бир образ менен бул жакка тарбиячы болуп кайра эле катталып жүрөт. Бул жумуштан кеткен, вообще иштебейт бул кыз. Бул жумуштан кеткели няня болуп кеткен, мен көргөн эмесмин. Жамакеева Эльза няня, бул дагы май айында кеткен. Ошондон бери көргөн эмесмин муну. Бул дагы август айында табелде жүрөт. Шайдулаева дейт, мен бул кишини билбейм. Шайдулаева август айында бизде садикте сторож, ночной сторож болуп иштеген. Мен бул Шайдулаева Ши деген тааныйм. Менин билишим боюнча, эгер жаңылбасам, бул 71-садиктин завхозу. Бу жакта да иштеп жүрөт. Ошондой.
Мынакей урматтуу көрөрмандар, мына ушундай жетекчилер бүгүнкү күндө мамлекеттин акчасын, жергиликтүү бийликтин акчасын жеп, мына мэриядан акча бөлүнөт да буларга. Мэрия айлык маянаны которуп берет. Шунча адам иштейт, шунча адам мамлекеттик бала бакчада кызмат кылат деп. А бирок монтип өзүнүн кызын, өзүнүн жекжатын, тааныштарын өзү жок, бирок бул жакта айлыкта жүрөт да. Отпускага чыгып акчасын берген. Канча кызматкер? Бул кызматкерлер картасын бергендер, Картасын берген кызматкерлер. Турдумат кызы Артыкгүл няня санитарка 1-3 ставка менен иштейт. 15 миң ай сайын 15 миң чемпта аныкыдагы. 30 миң сом экен. Да, июль-август айына бул суранып кетип атат. Ал кезде июньда жазып атат, июндун аягында мен без содержанияга кетем деп туруп мага заявление жазган. Бирок мен директор июньда отпускада болчу, а мен июльдүн 3-үнөн баштап отпускага мен кетмекмин да. Ошол кезде мага заявление жазган бул Турдумат кызы. Мен без содержанияга кетем депчи. Бирок мен кетип баратканда жетекчиге чалдым. Ал кезде печать менде болчу. Печатты Артыкгүлдүн заявлениясын столдун үстүнө коюп кетип баратам деп мен чалып коюп кеткем. 2 күндөн кийин чалыптыр, мага картаңды алып кел таштап кет деп. Бул кыз алып келиптир, таштап кетет. 30 миң сом алыптыр, 2 айга. 2 айга 30 миң сом алат. Кийинкиси. Андан кийин Жаналиева Назира, бул дагы няня 1.15 ставка менен иштейт. Бул дагы июндүн 22 миң сом, Да. Июндүн 1 менен отпускага кетип атат бул. Июль-августта булга акча чыгып атат 22 миң. Булардыкы да 11 миң чемпта, мен округлять этип 22 миң деп айтам. Турдумат кызы Букальча тоже Артыкгүлдөй эле июньда иштейт, июль-август булда без содержанияга кетет, булга да 22 миң чыгып атат. Кузекеева Ажара завхоз эжебиз 1.25 ставка менен бул дагы июль-августка акча берип атат. Бекмурзаева Нурмира тарбиячы 1.4 ставка менен отурат. Августта 23-жылы августта бул дагы 1 айлык зарплатасын берип атат. 15 миң бересиң мага дейт. 15 миңди салат. Нурмира Закировна салгандан кийин 15 миң жетпей калды, дагы 5 миң салды. Ошондо 20 миң берип атат. Талантбек кызы Айжан тарбиячы, бул дагы август айында канча бергенин билбейм, бул азыр тактап бербейм деп атат. Андан кийин Исенбеков Даниэль музыкальный руководитель 1.25 ставкада отурчу. Бул июнь айы менен отпускага кетти. Бул заявление жазып кетет, анан директор чалат. Мага картаң керек болуп атат, мага таштап кетчи деп. Келет, картасын таштап кетет. Мен муну эмнеден улам билип атам, мен отпускадан чыгып келгенде бул Даниэль айтат да, мен бул биздин музыкальный руководитель Москвага окууга тапшырган. Окууга кетип баратам, мага карта керек болуп атат, бериңизчи дейт. Дегенде бул айтат. Бул өзү Кыргызстанда эмеспи? Жок, азыр. Бул кетти Москвада азыркы учурда Москвада окуп жүрөт. Мага бериңиз картамды деп сураса айтып атат, мен сага бербейм, анын ичине айлык түшөт да деп атат. Менин көзүмчө эле. Анын ичине акча түшөт, сен эгер ал акчаны бербей кетип калсаңчы Москвага дейт. Анан айтат, мага данный момент карта керек болуп атат, мен ошо акчаны алып келип берем сизге десе, жок дейт. 2 саат күтө тур, мен азыр шашылыш жумуштар менен чыгып баратам, чыгып кетти. 2 сааттан кийин келди, дагы чалат, жок, бериңиз дейт, жок. Акырында 28 август күнү келип, заявление жазып, картасын алып кетти. Абдрахманова Эльнура, октябрь айында бизде октябрь 23-жылы бизде канализация боюнча бизде ремонт жүрдү. Ошол кезде Абдрахманова Эльнура няня санитарка 15 миң зарплата алат. Бул биз отурабыз, директордун кабинетинде отурабыз, бир 5-6 воспитатель чогуу отурабыз. Бул болсо картаны кагазга ороп, уруксат Гүлнара Суанбековна, уруксат. Мен картаны таштап, подожди, потом. Мен шашып атам, таштап кете берейинчи. Бул картаны кагазга картанын пин-кодун жазып койдум деп таштап туруп кетти. Биз анын баарыбыз ага уже күбөбүз да. Ал фактыга. Замирбек кызы Айтурган няня 23-жылдын 23 майында мен подготовительная группага мен воспитатель болуп убактылуу иштеп турдум. Воспитатель жок болчу. 23 күнү именно 23 күнү чыктым. Бул няня 23 күнү келди. Бирок по приказу 11 май деп чыгып атат да. Ошо 11 май менен 23 майдын аралыгында 4 миң сомду мага алып келип бересиң деп, бул кыз дагы 4 миң сом алып барып берди. Зулпукар кызы Үркыз деген бул дагы няня октябрь айында бул дагы мен жумуштан кетем десе, анда сен кыздарга кеттим деп айтпай эле тур.
зарплатаңды мага бересиң деп, мындан да зарплата. Себеби бул кыздын күйөөсү. Ошондо 10 кызматкерден бул отпускной алып атат ошондо, э? Ооба, ошо акчаларын алып атат. Бул кыздын күйөөсү мага чалып атат. Тиги Айтолкун Эркинбековна, сизге барып картаны таштап кетсем болобу деп. Күйөөсү чалып атат. А эмнеге мага десем, директор алып кел деп айтыптыр. Мен ушул садикке жакын жердемин депчи. Жанагы отпускага чыккан ким? Азыр айтып атканбы, отпускага чыккан бул Турдум Артыкул. Муну мындай аралаштырып айтып Жок атат да. кишини, жок мага айтып атпадыңыз беле? Жок киши Жок боюнча. киши боюнча отпускага чыккан Жанузакова Алина. Биз ал кызды көргөн эмесмин деп атам, УСП болуп, пол жуучу. Бул иштеген бир ошо 22-жылдан бери иштеп келатат. Ал кыз отпускага кетет. Кадимкидей эле отпускага чыкты. Бирок мен ал кишини көргөн эмесмин. Такыр алгандай көрүнөт, алгандай киши мен көргөн эмесмин ал. Бирок отпускага кетип атат. Андан кандай аракеттерди көрдүңүздөр? Мен заявление жумуштан кетүүгө заявление жазардан мурда бизде акимият, Октябрь райондук акиминин юристтери чакырышкан. Биз ал жакка барып, ошол түздөн түз милдеттериңди айтып бер, объяснительный жазып бер, тигиндей мындай деген сөздөр болгон. Бирок ошол кезде мени дагы сен статья менен кетесиң деп, мени дагы ал жактан коркуткандыгынан мен эмне үчүн статья менен, кандай статья менен кетем деп, ооба, акимдин юристтери. Мен эмне болгон статья менен кетем деп сурадым. Сиз мени статья менен кетирген атасызбы? Анда мен сизге айтып берейин деп туруп, мен юристтерге айтып бердим. Ушул садикте эмне болуп атат 2 жылдан бери? Баарын айтып берсем, анан биз муну деген акимге доложить этишибиз керек, аким ГКНБдан алыш керек деди. Анда мен айттым, анда силерге ишенбей эле коеюн, силер жаппай турбайсыңар, бул ишти ачмак түгүл, жаппай турбайсыңарбы дедим. Деп ошентип ал кеттим. Бул 16-ноябрь күнү болуп атат, 23-жылы. Ошол кезде мен ИО директор болуп иштеп турган бир жума. Андан кийин мен ал жактан чыктым, эртеси күнү Бишкек шаардык мэриясынын департаментине бардым, билим берүү департаментине бардым, директору Мусаева Рахат Ишенбековнага кирдим. Рахат Ишенбековна, менде ушундай проблема болуп атат. Мен ушундан улам, кетип атам, мени уволить этиңиз дедим. Десем, эмне болду дейт. Мондай ал жакка дагы айтып бердим, азыркы болгон маселенин баарын. Айтып бергенден кийин мен сени райондук билим берүү борборуна. Ооба. Андан кийин акимияттын юристтерине бул кылмыш жөнүндө маалымат бергенсиз. Коррупция жөнүндө маалымат бергенсиз. Акимияттын юристине, департаменттин директоруна маалымат могул боюнча түшкөн. Ооба, бергем. Алар устно алды, себеби мен заявление жаздырып калбайм деди Рахат Ишенбековна. Мен сени уволить этем только ИО директорлуктан деди. Калган методист болуп кетесиң, эмне кетесиң, сени ким жумушка алса, ошолор сени кетирсин деди. Ошол менин трудовой книжкамда мен аябай чуркап жүрдүм. Сен күтө аласыңбы 20-ноябрга чейин деди. Мен күтө албайм деди. Мен азыр кетишим керек. Мен вот так устала, мен кетем деп айтсам, анда иди ошол жакка барып жазып да кете бер деди. Андан кийин 20-ноябрь күнү мен бул жакка заявление жазып кеттим. Мен отпаз устала, мен сиз менен иштеше албайм деп, бул жакта да аябай уговаривать этип, угрозалар болду. Мен сени каргайм, сен мени ыйлатып кетип атасың, мени ыйлаткан киши оңбойт деп аябай катуу коркутуп. Сиздерди? Ооба, сени аясам, сени 0,5 ставкаңды бербей эле койбой, алып салсам болмок да. Айтып атам мен, по закону эгер убери десе, эмне үчүн сиз алган жоксуз ал 0,5 ставканы, мыйзамды бузуп, сиз эмне үчүн аны мага коюп бердиңиз? Кайсыл закондун негизинде 0,5 ставканы мага коюп атасыз? Эгер закон алга каршы болсо, эмне үчүн аны алып салган жоксуз десе, мен сени аядым деп. Аяганда аяп бул өзүнүн чөнтөгүнөн акча берип атабы? Ты моя подчиненная, мен түндө чалсам түндө, күндө чалсам күндө жооп беришим керек. Ошондон улам мен кеттим, заявление жазып. Андан кийин 6-декабрь күнү биз 23-жылы ГКНБга барып заявление жаздык. Андан бизге письмо келип атат 18-декабрда. Ал письмодо жазылып турат, бул иштин тийиштүүлүгү боюнча ГУВДга жиберилди деп. ГУВДга барсак, ал Октябрь райондук РОВДсына жиберет бул ишти. Октябрь районуна барсак, ал жактан Октябрь району ГОМго, 3-ГОМго жиберилет. Алар 3-ГОМ 21-декабрь күнү бул ишти алып атат дагы, 22-декабрь күнү бул жакта эч кандай мыйзам бузуучулук жок, эч кандай преступление жок деп туруп жаап салып атат. Бир күндө токтом чыгарып атат тергөөчү. Бир күндө. Тергөөчү бир күндө чыгарып атат. Буга күлөбүзбү, ыйлайбызбы, урматтуу көрөрмандар? Тергөөчүнүн токтому? Суракка чакырдыңызбы? Жок, суракка чакырган жок. Кайрама следователь чалып туруп айтып атат, дайте ее номер дейт. Где это, адрес где дейт? Каякта жайгашкан деп сурап атат. Ал тергөөчү кантип иштеп атат анда бул эмеде? ГОМдобу? ГОМдо.
bir күндө келип атат, экинчи күнү сразу токтом чыгарып отказ кылып атат. Ооба. Адресин билбей экен, дайте ее номер. Мен ага айтпайм дейт. Иди сама найди. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр буга чейин көрүп болгон азыркы кызматкерлердин айтып аткан жүйөлөрүн аныктоо үчүн, тактоо үчүн, ошол суроолорго жооп алуу үчүн биз 135 балдар бакчасына келдик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Гүлнара Сүйүнбековна, сиз да? Директор. Уруксатпы киргенге? А вы откуда? Ой, что-то лицо знакомое. Ден соолугуңуз жакшы. Шүкүр, жок. Колун кокустатып, бүтүн кокустатып. Сизге Келиңиздер. Менен чабыбыз. бир-эки суроолор болуп атат эже. Кантип отуруп жооп алабыз сизден? Жок, управленияден уруксат алып келиңиздер. Каякта көрсөтүлгөн ал управлениядан уруксат? Жок, бизге ушундай неме кылган, мен чабайынчы хорошо. Макул, чалып тактап бериңиз. Күтүп тура беребиз. Убакыт келем дегенде. Мен неме кылмакчымын. Жок, жетекчиси да могу бөлмөңүз жылуу экен, жерде эле туруп туралы. Шүкүр, бүт ремонт жасалган. Гароного эле чалбайсызбы, гароного? Келбейби ушул жака? Че берсеңиз биз чалалы. Гароно ким? Айтокун чыгайынчы гана. Келгиле кыздары. Айтокун унутканда бияка деген менин жанагы уволиться этип кеткен немелерим келиптир, бывший сотрудниктер. Бир немени Улукбек деген жанагы блогер бала менен кирип кетиптир, у нас же охраны нету. Ошол айтып коюнчу дегем. Чакырбайсыз, келбей берсеңиз, мен сүйлөшүп көрсөм болобу? Ошо. Хорошо. Кудайым ай. Келиңиз, келет да? Чок, камерага тийишип эле коңуз, эже ал. Келиңиздер, бияка келиңиздер. Жок, эже ал ошол жарандардын маселеси боюнча келип атабыз. Сиз жазбаңыздар деле, Жазсак, келип ошол эжелер боюнча бир-эки суроолорго тактоо үчүн жооп алып алалы, эже. Биз маалымат алганы келип атабыз да сизгечи. Анан жок, алдагы эмне тартып атасыңар? Бул государственный садик. ГКМБга барбайт белеңер, анан кийин бияка эмне келдиңер? мамлекеттик болсо эмнекен? Мамлекеттик үчүн келдик да. ГКМБга да барды, мэрияга да барды, бүт жерге барып келдик. Анан мага эмне келдиңер анан? Сизге бир-эки тактоо үчүн суроолор пайда болуп атат эже. Так, пожалуйста. Бияка отуруп аласызбы? Мен бияка келип атам, ишим менен срочно бирөөгө азыр. Отчет беришим керек. Жок, бир-эки тактап албайлы, кандай кылалы? Бу жакта тамактанып аттыңыз беле? Мен обед. Сейчас. Эже анан тамактансаңыз болмок. Мен тамактанбайм. Не десиң? Не деп?
Биз убактыбыз тар эле же, бирок суроолоруңузга жооп ала алчы. Келиңиз же, бирок убактыбыз тар эле, биз бат эле бир-эки сурооңузга жооп ала алчы. Гүлмира Субанбековна, туура айтып атамбы? Атым Улукбек, дагы бир жолу тааныштырып коелу. Азыр мен мынакта неме мага звонить этишсиң, хорошо? Күтүп туралы, Бул сизге түздөн-түз сизге тиешелүү суроо да, ага сиз эле жооп бересиз да. Буга чейин бизге ушул азыр бул жакта иштеп кеткен кызматкерлер бала бакчада бир топ мыйзам бузуулар жөнүндө маалымат беришти. Кандай мүмкүн эмес? Ошону тактоо үчүн сизден маалыматты, сиздин пикирди, сиздин чындыкты укканы, микрофон сунганы келдик. Хорошо. Мен деген жумушумду макул Табелдериңиз болсо алсаңыз. Табель бул деп полный управлениеге полный текшерип кетишкен. Текшерүү болдубу? Текшерүү болуп бүткөн. Справка жазылган. Бул жакка отура албайсыз, анда сиз бери отуруп атыңыз. Мен бул бала бакчага келген 20-жылы сентябрда. Өзүм бул структурада уже 28 жыл иштейм. 20-жылы бул жакка жетекчи болуп келип атасыз, Күзүндө келгем. Мен келгендеги бул акыбал садиктик аябай плачевный состоянияда болчу. Азыр мен профсоюз баарын чакырайын бияка. Мен өзүм деген методист организатордун профессиям. Анан бул садикке келип иштегенине мына бул жылы 3 жыл болду. İştebegen kişiler boyunca başlayalım birinci. Могу жерде Жок, эмне калды? Айтып окумай, уволенная. О, саламатчылык. Сол кагаздан түштү го, сол бизге түшүрүз. Да, бабам сиздерди. Эже. Жок, мынаке сүйлөшүп койчу теге, мынаке. Ким бул? Управление. Ким бул? Алло. Алло, саламатсызбы? Мээрим Жомартовна, департамент образования пресс-служба. Мээрим Жомартовна пресс-службасызбы? Ооба. Сиз проверка болуп, калыбыңыз. Ой. Эмне боюнча чалып атасыз? Сизге сурообуз жок Мен биздин. чалып, сиз айтпадыңызбы, буга чалып деп. Сиздин атыңыз ким? Айтыңызчы. Менин атым Улукбек. Фамилиям Карыбек уулу. Ооба, тааныдым, тааныйм. Улукбек мырза, эмне маселе болду? Ошол боюнча кичине маалымат айтыңызчы. Садикте эмне проблема болуп атат? Сизге кызыкпы бул маалымат? Конечно, кызык. Анда келбейсизби? Бугас. Мен азыр ошол бара албайм да, ошон үчүн мага Анда кыскача айтып койсоң. Анда передачабыздан эле көрүп алыңыз, биздин убактыбыз тар эле чоңуз, Сизге бирок суроолор жок. Эми? Коюптуңуз азыр. Раз уж вы так начали некрасиво, кыздар, это эң туура эмес. Ушул жерде иштедиңер, каалаганыңарда иштедиңер. Анан кийин мындай болбойт. Асели, вот Айтолкун. Мен табелиңиз барбы, табелиңиз? Хотела воспитатель болуп, методист болуп үйрөтөм. Эже. Сама это хотела. Ой. Эже. Жок, это вообще туура эмес мындай. Кудайды да караш керек да, жок. Сиз бизге күнөөнү койбоңуз, сиз өзүңүз. Анан кийин момундай кылган болбойт. Бул деген жалпы иштик. Жок. Улукбек келсе баарын көргөзөм деп едиңиз беле. Гүлмира Субанбековна. Так, сейчас подожди. Мындай, жакшы диалог кылалы, конструктивдүү. Кудай бар. Везде так делать. Вот биздин да кудайыбыз бар, ошон үчүн келип атабыз. Биз кайрылган жерлер жазып коюптур. Баарын же көргөзөбүз. Гүлмира Субанбековна, биз сизге кайрылып атабыз. Байтан бери эле ал жака, бул жака кылып эле мындай. Жок, мен азыр чакырайынчы. Немен чакырайм? Профсоюз деген бар бизде. Члены профсоюза бар. Рахат Раймкуловна, там профсоюз барыңар белгилечи, сюда эмне жана блогер келиптир, баягы уволенныйлар келишиптир биякачы. Ну, вот эти вот, кто у нас уволился? Айтолкун келди, Айтолкун, Аселя. Методист келиптир, бывшая. Мен бул иште иштеп атканда көп жетишкендиктерге жеттик. Туура, отурчу Айтолкун бияка, кел, садись. Жок, келиңиз, отуруңуз. Анан кийин
өзүң жазып кеттиң по собственному. Мен кетем дедің, буйнге барып иштейм дедің, бір жаққа барып иштейм деп атам, мен бияктан өз албайт экен дедің. А мен айттым, нет, давай баарыбыз азастан чоңойгонбуз деп. Мен деле илгери нянечка болуп, воспитатель болуп, хотя с высшим образованием иштеп ушундай көтөрүлгөнбүз да. Ишибиз менен, эмгегибиз менен көтөрүлдүк. Келчи да, потому что у тебя есть дипломуң бар, иште деп үйрөтүп эле жаттым. Анан өзүңөр проблемаңарды кечке айтып аттыңар. То белим ооруп калды, то тиги деп. Я всегда вам шла навстречу, да. Бизге эже табелиңизди көрсөтүп бере аласызбы? Бул жакта азыр коюп турачы, мына улам мага чалып атат. Я же должна ответить. Вдруг это мындай кыла алам да, эже. Сиз азыр бизге жооп бере аласызбы, жооп бере албайсызбы? Эгер жооп бере албасаңыз, биз сизден жогорку турган мамлекеттик мекемелерге баралы. Өзүңүз жооп берсеңиз, ушул жерден эле маселени чечели. Хорошо, мен да өзүм ишимди сизге баарын көрсөтүп берейин, Ооба. Тезирээк кылып коесузбу сиз телефонунду? Да. Я замерзла, Наталья Николаевна. Как работаете? Давайте вы садитесь. Так, анан Мындай кылалы. Гүлмира Асламбековна. мен бул садикке келгенде Мындай кылалычы азыр. Сизге атайын микрофон сунам, ал боюнча айтып бересиз. Бала бакча кандай акыбалда эле, аз кандай кылып койгондугуңуз тууралуу. Келбей койгула анда силер. Я вам говорю, я Бул жака кызматкерлериңизди. имею полное право запретить. Я тоже имею. Есть Полный салон. разрешение с вышестоящих органов? Нет. Эже бизге мишеттетип атат азыр бул кызматкерлер. коллектив менен иштеп канча эмгегим салдым. Жок, азыр сиз бизге суроолорубузга жооп берген келдиңизби мындай? Же бул жака разборка кылган келдиби кызматкерлериңиз? Разборка эмес, почему? Анда мындай. Гүлмира Асламбековна, бизге кыскача эле 1-2 момент тактап алалы. Кызматкерлериңиздин Мен иштеген немемди көргүлө. Хорошо? жок, аны айтып бересиз. Биз сурообузга жооп алып алчы. Кызматкерлердин айлык маянасын эмне үчүн өзүңүзгө ыйгарып алып жүрдүңүз? Андай болгон эмес, болбойт. Ал жала. Мына жерде картасын берген Турдумамат кызы Атыргүл. Эже. Эже, сиз жооп бересизби же биз кандай кылалы? Сиз бизге жооп бересизби же сиз улам эле чыгып кетип атасыз, биз суроо берсек эле чыгып кетип атасыз кайра эле? Жок, мына жерде биз азыр кызматкерлердин айлык акысын алгандыгыңыз тууралуу момент айтып берип койсоңуз деп атабыз да. Урматтуу көрөрмандар, биз суроону берип берелек эле сразу эле чыгып кетип атат. Кайра келип отуруп, кайра чыгып эле мындай ордунда отура албай атат да. Кандай бул, кандай мандем деп түшүнсөк болот? Кандай түшүнөбүз муну? Вы кто вообще? Представьтесь, пожалуйста. Таныштырдык өзүбүздү. Атым Улукбек, фамилиям Карыбек болот. Эркин журналистмин. Журналист. Ооба. Я секретарь профсоюзной организации. Силерге сурообуз жок биздин. Вы по-русски со мной разговариваете, пожалуйста? Мен өзү эркинмин, кайсы тилде Нет, вы сүйлөйм. извините, у нас русский язык еще не отменяли по Конституции. Извините меня, Язык Мен кайсы тилде межнационального сүйлөшүп, мен өзүм общения. тандайм. Но я вас не понимаю. Тогда Ал зачем мы сиздин будем с вами проблемаңыз, ал общаться? сиздин проблемаңыз. Проблема, да. Ал Вы өзүңүздүн создаете проблемаңыз. проблему. Кыргыз тилдүү жарандарды сиз башкарылабаңыз. Сиз мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеп Хорошо, атасыз. я не владею киргизским. Ал өзүңүздүн көйгөйүңүз. Я Ал өзүңүздүн работаю в көйгөйүңүз. русском. Сиздин көйгөй менен башыбыз оорубайт сиздин. Вы Бизге нарушаете эмне үчүн жетекчи Конституцию. мындай мамиле кылып атат? Я. Конституцию никто не отменял. Жок, биз кирбей эле коелу балдар жакка. Директор менен мындай баарлашууга мүмкүн болбой атат. Биякта иштейсизби? иштейбиз. Аты жөнүңүзбү? Жаналиева Назира. Эмне жагдай болуп атат сиздерде? Кандай эмне жагдай болуп атат? Биз мындай кичине анча-мынча нааразычылык болуп кетет да. Анча-мынча эмес, жакшы эле директорго. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн биз коридорну жууйбуз. Коридордун Ким болуп иштейсиз? Помощник воспитатель болуп иштейм.
Коридорду жууйбуз, коридордун акчасын албайбыз. уборщицанын жумушун кылат да. Анан бүт ушу группадагылардын баарын жыйнайбыз. Ошого мындай кичине бир аз жылуу мамиле кылып койсо, мындай биз деле адамбыз го. Жок, андай жок да. Бул жакта бизге иштеше албай кетип калган кызматкерлер айтты да. Мүмкүн эмес, сиз менен иштешүүгө деп арыз жазып кетиптир. Ошолордун айтымында бул жакта кызматкерлердин айлык маянасынан, карточкасын алып алып, иштебеген күндөрү өзүнүн акчаларды түшүрөт деген жүйөлөрдү айтып атат да. Сизде андай маселе болбодубу? Болгон. Эмнеден мен дагы 2 айлык кетем, мен дагы эмеге чыгып алып. Таштап коюп кетем, карточканы таштап коюп кетем, сурайт. Сурабасаң кыздардан суратат. Мен кетем, мисалы үчүн көлгө кетем, көлгө кетсем артымдан кыздардан суратат. Бер эле бер, айлык түштү, бер эле бер. Бергенге бир жотса, еще ансыз келгенсип, өтүп кеткен туулган күнгө акча чогултту. Болобу ушул. Августта өтүп кетиптир туулган күнү. Биз келип, отпускадан келип акча чогултуп бердик. Отпускадан келген кишиде тыйын жок да. Жол керек кылып, эптеп жол керек кылып келип атабыз. Үйдө ошонун кайра туулган күнгө деп чогултту. Биздин арасыбыз. Биздин айлыгыбыз кенедей. Өтүп кеткен туулган күнгө биз эмне чогултабыз? Чогултушубуз керекпи? Жок да, бул кылмыш да. Мен ошого нааразымын да. Өзүбүздүн айлыгыбыз кичинекей эле. Болбойт да бул. Негизи атайын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, кылмыш жаза кодексинде так аныкталып, факт көрсөтүлүп турат да, беренелик. Бирөөнүн мүлкүн өзүнө менчиктештирүү, бирөөнүн акысын жебүү, айлык маяна, пенсия, пособиялар боюнча жанагындай өзүн ыйгарып алуу жөнүндө атайын жоопкерчиликтер каралган да. Сиздин 2 айлык айлык маянаңызды сиз иштеген эмессиз, бирок карточкаңыздан айлык кылып өзүнө чыгардыбы? Жок, мен таштап кеттим. Мен сурады кыздар, бирөөнү салып ийдим. Сиз 2 ай иштеген жоксуз? Мен иштеген жокмун. Бирок 2 ай карточкаңызга акча түштү? Түштү. Ал кимге кетти? Бияка кетти. Директорго Дагы эмне көйгөйлөр бар? Балдардын тамак ашында маселе жокпу? Балдардын тамак ашында маселе жок. Маселе жок ал жерде. Түшүнүктүү. Дагы эмне маселелериңиздер бар? Дагы эмне маселебиз бар? Мындай бала бакча, бул жак. Сиздерде иштеп аткан бүгүнкү күндө канча ошол тарбиячы карточкасын берет? Азыркы учурда Азыр даны эме ошол көп эле деп нянчкаларды көп эле алып коет экен. Нянчкаларды көп эле алып коет экен. Чын эле. Кыздардан сурасаңар, баары эле айтып берет болуш керек. Мага ошол иштин баары эле. Түшүнүктүү. Макул, рахмат. Сиз бул жерде иштейсизби? Иштейм. Аты жөнүңүз? Турдумамат кызы Артыкгүл. Мен июль алкыс айым өзүм алып келип берген колум менен. Себеби мен карточкамды чыгарам деп кодун туура эмес берип заблоктоп коюптур да. Канча акча алып келип бердиңиз? Анан 30 миң чыгарып келип бердим. Аны эмне кылды? Билбейм эмне болгон. Сиз 3 ай иштеген жоксуз? 2 ай иштебедим. 2 айлыгыңыз 30 миң сомбу? Аны өзүм чыгарып келип бердим. Себеби картамды заблок кылып алган экен. Өзүм банкка араштырып 30 миң чыгарып келип берген. Мына урматтуу укук коргоо органдары, бул кылмышпы? Кандай деп баалайсыздар? Урматтуу прокуратура, мына бул жакта иштеп аткан берки кызматкерлер мейли иштебей, мына жеринен чейин тоюп, жетүү жерине жетип анан кийин кол шилтеп басып кетиптир. Анан бул жерде иштеп аткан кызматкерлердин үнү бул. Мына айлыктарды мамлекет алдап атат биринчиден. Мамлекетти алдап, бул адам иштеп атат деп туруп, мамлекеттик бюджеттен акчаны бөлдүрүп атат. Андан сырткары келип, бул кызды алдап, сен иштеген жоксуң, бер айлыгыңды деп туруп, бул жакты алдап атат. Бул 2 кылмыш болот эсептелет. Мына ушундайларды жогоруда директор айтып атат, проверка келип кетти, текшерүү келип кетти деп. Мына биздин Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык блокту көзөмөлдөп аткан вице-мэрлеринин, коронолордун жүзү. Дагы эмне маселелерди? Башка маселе жок. Август, июльдан август 2 ай, июль, август айларында сиздин айлыкты алып алыптыр. Сурадыңызбы анан кайра? Без разрешения неме руководства интервью бериши керек экен. Сиз могу кыздын айлыгын эмнеге алып алдыңыз сиз же? Ким алып атыр? Сиз.
Астафыр. Мына айтып атпайбы, мына айтып атпайбы. Ана, Мына наркы эженин айлыктары 2 айын. вы почему так ведете себя? Жок, Прям эмне үчүн сиз айлыктарды алып вынуждаете атасыз? Сиз Неге мейли. мен ал, Эмне неге алам качып мен? атасыз суроолордон? Ой, силер вообще. Сиз жооп бересизби, жооп бербейсизби? Однобоко карайт экенсиз. Жок, биз Так микрофон нельзя делать. микрофон сунуп атабыз. Вот өзүнүз. Азыр биз мэрияга барабыз эгер сиз жооп бербесеңиз. Алдагы Жооп бересизби? Артык гүл. Силер Мына деген кызматкерлер тоюп бүтүп, эми бул кызматкерлерди дагы жетчү жерине жеткизип атыпсыз да, эми болбойт да мындай. Эмне үчүн мамлекетти алдап атасыз? Мамлекеттик бюджеттен акча бөлдүрүп. Почему вы так Эмне кылыш керек? оговариваете себя? Чындыкты айтыш керек да И буларда. меня оговариваете. Эмнеге? Булар эмнесине акча төлөп берди, мен караласın деп. Сен августта кеткенде неме декабрь айынан менен биз алмаштырабыз деп эдиң белең. Почему ты так себя ведешь, Артык гүл? Ты же оговариваешь чындыкты айтып меня. атат. Сиз эч качан басмырлабаңыз. Жок. Эмне коркутуп атасыз Мен аны? коркутпай эле айтып атам, Сиз как есть. басмасаңыз биздин көзүбүзчө буларды бурчка такып алып монду коркутуп атасыз. Силер бурчка такып атасыңар. Мына факт, Жинтип мына. айтышыңар керек. Факт. Менде деле бар ондай фактылар. Жүр Көрсөтүп бересизби? көрсөтөм, ооба. Жүрүңүз. Сиз көрсөтүп берсеңиз биз аябай. Мен буларды Жок, көрсөтүп бересизби? Четко иштегиле. Норма менен иштегиле деген мен жаманатта болушум керек экен да. Я. Потому что мен общий язык тапкан жокмун бул поварлар менен. Потому что я работала как положено. Анан кийин мен мунчуктай жооп жаштакай болуп. А конечно, если я буду требовать как положено по Сиз нормам мыйзамдуу требовать требование кылсам, деп кеттиңиз да, сиз мыйзам менен требовать кылып атам, уже Кана иштебеген могулардын башка. айлыктарын кантип требовать эте аласыз сиз? Алардын айлыктарын, ой, булар деген жайында суранып кетишкен. Булардын отпускасы келишкен. Мейли, эмне үчүн сиз карталарын алып аласыз? Эмнеге Анын карталарын алып ордуна иштегендерге бердик. Каякта көрсөтүлгөн? Ал эмгек кодексинде көрсөтүлгөн болсо, бирөөнүн картасы менен бирөө. Они между собой договорились, мен ордума иштеп тур, сен ал деп. Ана зачем так переиначивать кылышат? Не надо. Сен солнышко, сен вообще сүйлөбөйсүң. Ал Ошонча неме бюджетке жет, анан кийин с тобой буду разговаривать. Айтылды. сиз эмоция калтырбай эле мындай конструктивдүү сүйлөшүңүз да, сиз жетекчисиз да. Кандай эмоция алдырбайсың? Ай, эме Улукбек, это всё однобоко. Ошол үчүн сиздин жаныңызга келип микрофон сунуп атам да. Сизге мага биринчи келген киши мага 100 Менден алган 9000ге жооп беришет. Эже бизге жооп бересизби же биз кандай кете берелиби? Управление образования бар чараны. Управление каралуу. Давлением көтөрүлүп кетти мен, ооба. Мынаке жооп берем деп өйдөгө алып чыкты, бирок жооп бербей кетип калды. Эми жогорку турган органдарга баргыла дейт. Айга жок, айла жок. Биз аларга барып микрофон сунуп, чоо жайын билеличи, бизде мамлекет деген бар. Сиз аты жөнүңүз? Хадича. Бетимди таппай эле койгула деп атасыз. Эмне маселе болуп атат? Канча жылдан бери буякта иштейсиз? Буякта 1 жыл болду элек. Эмне кызматта? 10 ай болуп калды. Жардамчы. Воспитатель. Тарбиясынын жардамчысы. Эмне болду эле? 2 айга жумуштарым чыгып жооп сурагам. Качан? Жайында. Июль, август болчу. Ошо картаны берип кеткем. 2 айлык айлыгыңыз эмне болду? Айлыгымды берип кеткем заведующийге. Бирок иштеген жоксуз сиз. Жооп сурагам да. Түшүнүктүү. Эмечи, сиздин жолдошуңуз да буякта жанагындай тизмеде айлыкта экен го? Тизмеде бар, бирок өзү жок деген. Ошондой. Канчадан бери буякта? Ага деле 1 жыл болду элек. Күйөөңүз өзү не иш кылат, буякта иштебесе? Күйөөм буяк жумушта. Жанагындай эле жумушта. Кара жумуш. Буякта айлык алып жүрөт. Бирок өзү жок. Ооба, өзү жок. Ким андай кыл деди силерге? Буякка келгенде ошондой болгон. Ким кылды аны? Заведующий. Директорбу? Директор. Канча ай күйөөңүз айлык алып жүрдү буяктан? По-моему, бир 9-10 ай болуш керек. Күйөөңүздүн мындайча айтканда, күйөөңүздүн атынан айлык алып жүргөн да буякта? Күйөөңүз бирок иштеген эмес. Ооба. Ошондой. Сизге сиз тергөөчү да, Тергөөчү болсоңуз анда сизге жазып берип койсун да буя. Хорошо. Кабыл алып коюңуз да. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарынын
мэриясынын билим берүү департаментине келдик. Жогорудагы бала бакчанын жетекчисинен алгылыктуу жооп ала албадык. Эми азыр дал ушул мекеме ушул бала бакчалар боюнча Бишкекте түздөн түз жооптуу. Баарысын ушул кишилер жооп берет. Азыр жетекчисине кирип суроолорубузга жооп алабыз. Жүрүңүздөр. Siz kaçan gelip bas? Çoktan kutup tutuyoruz sizlerde. С этим они пришли. С журналистами, да, они пришли. Ne deyip? Сам директорға кирип турарсың дейт. Көз карандысыз журналистпиз. Бул жак 135 бала бакчадагы чоң кылмыштуу аракеттерди, кылмыштуу жоруктардын баарысын ачыктап аткан жарандар. Сизден өтүнүч, азыр 135 бала бакчанын директорун табелдер менен анан кайсы табелдер? Кызматкерлердин. Кайсыл айдын табелдери? Кандай табел? 2 жылдыкын көтөрүп келе бербейби? Азыр калгандарыңыздар дагы кимдер болот булар? Анан азыр сизге сиздер үчүн сайт этип койсоңуздар, аны мен билбей элем. Сизди Улукбек катары мен көрүп жүрөм баягы соцсеттерденчи. Анан бияктагы Мен методист. 135 бала бакчанын методисти. Методист. Айтолкун. Айтолкун. Сиз ошол жакта иштейсизби азыр? Иштеп кеттим. 2 ай болду кеткениме. Айтолкун. 2 күн болду, э? 2 ай болду. Ойлойсуз. 2 жылдан 23-жылга чейинки табелдерден алып. Эмне айлык табелдеринби? Ооба. Табелдер кызматкерлерди каттоо табел. Ошол боюнча комиссияны жок, азыр мындай да, табелди бул финансовый вопростордун бардыгын правоохранительный органдар чечет да, э? Анан азыр табелди алып келгиле, тияктан блогерлер келиптир, анан мурда кетип калган эме келиптир, ошого көрсөтсүн дей берсебиз ыраазы болбойт. Мунун бардыгычы. Анан азыр эгерде чакырып жөн кандай сүйлөшөбүз десеңер эме кылгыла. Бул эми бул финансовый вопростун бардыгы мына бизде юристтерде турат, э? Финансовый вопросту мына азыр эшиктен бирөө кирип келди, сиз эме бул жашыруунбу? Катар жок, жашыруун эмес. Бирок бир мындай официальный бумага керек да финансовый вопросторгочу. Официальный кагаздар керек. Жыргал Кадырбековна. Табелдерди сразу алып келгиле, мен азыр бул жакка көрсөтөм дегенге болбойт да бул бардыгы. Түшүнүктүү. Жыргал Кадырбековна, биз азыр бул жерден абдан өкүнүп атабыз. Сиздердин колуңуздарга мындай документ, фактылар менен келип, кылмыштуу аракет, мамлекеттин бюджетинен, азыр уксаңыз, мамлекеттин бюджетинен акча уурдап аткан, ошол эле учурда ошол жерде иштеп аткан кызматкерлердин айлык акысын жеп аткан жетекчини силерге келип, мына факты, мынтип кылмыштуу аракет жасап атат. Чара көрөсүңөрбү? Тийиштүү документтерди алып келдик. Силер салыштырып, чын бышыгын чыгарып бере аласыңарбы деген суроо менен келсек, сиз укук коргоо органдары текшере алат. Ал бухгалтериялык документтерди биз көрө албайбыз деп отурат. Бул кылганыңыз сиздин кылмыш аракеттерин жаап жашыруу болот. Кылмыш аракеттерин жаап жашыруу бул өзү кылмыш. Биз сизден өтүнөбүз. Конструктивдүү, адекваттуу суроо жооп кылып, маектешели деп келдик, маалымат алганы келдик. Биз текшерүүчү орган эмеспиз. Биз маалымат алганы келдик сиздерден. Эми азыр бизге 135 бала бакчадагы ушул кылмыштуу аракеттерди далилдеп беребиз деп бул жакта адамдар турат, кызматкерлер. Ошол сиздерге кызык болсо, чакырып бизге камсыздап бериңиз. Ийип отуруп ушул жерде түз сүйлөшөлү. Биз камсыздап бере алабыз. Бир гана эгерде сиздер
бизде по инстанционно обращение деген бар да, сиз кайсы жака ушул боюнча кайрылдыңыз? Азыр баарына келебиз. Райондук бөлүмгө бардыңызбы ушул боюнча, Азыр себеби дегенде зарплатаны Шынара Намарбековна. Жыргал Кадырбековна. Зарплатаны райондук билим берүү башкармалыктарында атайын бухгалтерлер бар, эсептеп силерге айлыгыңарды берет. Ошондо сиз нааразы болгон нерселерге сиз кайрылдыңызбы районго? Анан район сиздикин чечпей койсо, шаарга кайрылышыңыз керек. Шаар чечпей койсо, министерствого кайрылышыңыз керек да. Ушундай нерселер болду. Мисалы үчүн мен дагы өзүм ушул эмеге зам болуп жаңы келип атам мен бул жаккачы. Бирок мен башка жактан келген жокмун, ушул образованиядан эле келдим. Бул суроолор боюнча мен бардыгын түшүнө алам. Бирок сиз ошондой кылдыңызбы? Айтып бергиле эми. Бул жакта Жыргал Кадырбековна, биз жөн эле эки колубузду мурдубузга тыгып келген жокпуз. Биз азыр сизге ар бир процедураны айтып беребиз. Бул жарандар кимдерге гана кайрылып, кимдерден гана чындык таппай кайсы эшиктерге баргандыгын. Ал кызык болсо азыр угасыз. Бирок убакытты кетирбей алыс экен. Теги кызматкерлерди тийиштүү документтери менен келсе, камсыздап берсеңиз, анан бул жактын фактыларын көрсөңүз, анан салыштырып туруп өзүңүз чечим чыгарсаңыз деп атабыз да. Бул мен көрө калып эле салыштырып чечим чыгаргандай, мен финансист эмесмин. Анда биз азыр ошону салыштырып бериш керек. Сиз менен сүйлөшүүгө дагы мындай мен түшүнүп атам, каалабай атасыз. Сиз макул болбой атасыз. Азыр биз сиздердин үстүңүздөрдөн бул кызматкерлер арыз жазат. Кылмыш ишин аракетин жаап жашырууга сиз далалат кылып атасыз азыр. Мен эч кандай далалат кылган жокмун. 135 бала бакчадагы кылмыштуу аракетти сизге кагаз түрүндө факты менен адамдар келип атса, сиз аларды кайра кекетип, сиз кагаз түрүндө фактыны мага бербейсизби? Мен карап окуйын да. Биз сизден суранып атабыз, Чынара. Көрсөтпөй туруп эле, сиз түзмө-түз келип эле мага ушул фактыларды эметкиле десеңиз, мен Жыргал Кадырбековна, биз азыр сизге акимиятка бардык. Ал жактан да адекваттуу жооп ала албадык. Сиздерге келдик. Сиздерден да мен түшүнүп атам, адекваттуу жооп бербейт окшойсуздар. Биз азыр бул суроо менен мэрге барышыбыз керек эми? Себеби дегенде финансылык вопростун бардыгы, эгерде ушул нааразычылыктар болсо, бардыгы по инстанционно чечиле турган маселелер. Бул мени жалгыз чече турган иш эмес, сырттан кирип сизди чечип, аны кама бер деген жок эч ким. Сиз өзүңүздүн кызмат функцияңыздагы, кызмат ыйгарым укугуңуздагы аракеттерди көрүңүз деп атабыз. Жок, мен дагы бир жолу айтам. Эгерде силер письменном виде азыр жазсаңар, азыр жазыңыз бул жака, директордун атына заявление жазыңыз. Ошол заявленияны биз 14 күндүн ичинде карап беребиз. Мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу Бишкек шаарынын мэриясы, урматтуу мэр. Мына силердин кол астыңардагы социалдык блокту билим берүү тармагын көзөмөлдөө жетекчинин орун басары. Анан эмне деген результат чыкты эле? Финансовый вопростор болгондо биз комиссия түзүп сиздикин карап беребиз. Кадырбековна, сиздин чалууга жооп бере, чалып көрбөйсүзбү? Жок, мен чалып бере албайм. Азыр ал киши атайын мына мен азыр мына зал ожиданияда отурам азыр мен. 3-тө баштала турган эме перенесли 4:30-га. Ошон үчүн мен муну күтүп отурам. Ал мени ушул жака таштап өзү совещанияга кетти. Ошон үчүн мен бизге Рахат Шембековна керек. Мен Рахат Саат азыр 3:30 болуп атат. 4 боло элек. Сиз мындай шашпай эле чакырып. Жок, мен кимди чакырып беришим керек? 135-балдар бакчасынын директорун. Жок, сиздер айка эмне үчүн барган жоксуздар? Барып келдик. Биз барып келдик. Барсаңыздар эмне деп жооп бербей койду. Жооп бербей койду. Анан акимиятка келдик. Акимият жок, бул боюнча комиссияны ошол департамент түзгөн. Деди, анан силерге келдик. Мен сизге азыр дагы бир жолу айтам. Мына бардыгынын көзүнчө көбөө катары азыр заявление жазылды. Биз заявленияга ушунун баарын тиркеңиздер. Анан биз 14 күндүн ичинде карап беребиз. Мынакей. Сөз жок сизге. Жаңы келиптирсиз. Ишти баштабай атып туруп, кылмыштуу аракеттерди жаап жашырууга ушундай кылып аткандыгыңыз бул Жыргал Кадырбековна, арыз жазылган. Биз сизден кол астыңыздагы кызматкер ушундай кылмыштуу аракеттерди кылып атат. Ошол акчаларды силер менен бөлүшүп атабы, бөлүшпөй атабы? Силер ал кылмыштуу аракетти эмне үчүн жаап жашырганга аракет кылып атасыңар? Эмне үчүн чакырып бере албай атасыңар депчи? Эмнеге чакырып бере албай атасың да? Сиздер заявление жазсаңыздар, биз аларды 14 күндө чечип, ошол заведующийди чакырып, күнөөлүү адамдарды тактап беребиз. Мына бизде жеринде чечкиле деп президент кандай тапшырмаларды берип атат? Маселени ордунда чечкиле деп кандай тапшырманы берип атат? А бuyakta
департаменти, Бишкек биздин столицанын департаменттери ушул социалдык блокту көзөмөлдөп аткан. Көрдүңүздөр. Рахмат, жакшы туруңуз. Ооба. Мынакей. Күлөрүңдү дагы, иларыңды да билбейсиң. Бизде Бишкек шаарында бала бакчаларды көзөмөлдөп аткан көзөмөлчүлөр булар. Мына урматтуу көрөрмандар, биз элементарды ошол бир райондун деңгээлинде чечиле турган маселе боюнча эч бир жерден жооп ала албай мэрге келгенге аргасып болуп атабыз да. Саламатсыздар. Угулбай атасыздар, жакшы. Кимиңиздер менен сүйлөшөм? Мен атым Улукбек. Журналистмин. Мэрге жолуга алабызбы? Так, астактап көрөйүн, отуруп тургула. 135-чи садик, э? Ооба. Самат, кандайсың ал жерде? Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Хорошо. Вот давайте на камеру хотя бы по-дружески учурашып коебуз, э? Так, я вас слушаю. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Назгүл эже, биз 135-чи балдар бакчасы боюнча келдик. Так. Хронологиясын бир айтып берейин сизге. Так. Эрцого бардык. Биринчи бала бакчага бардык. Так. Жооп ала албадык. Директор ар кандай сөздөрдү айтты, анан сүйлөшүп мүмкүн болбоду. Эрцого келдик, жооп ала албадык. Эрцоодон кимдер? Хакимияттан. То есть комиссия түзүптүр, могу департамент карап тур бул боюнча. Силердин сууңузга департамент жооп берет деп департаментке келдик. Жетекчиси жок экен. Орун басары бар экен. Орун басарына сурообузду берели, ушул жерде ушундай маселе болуп атат, фактыларды таштайлы, кабыл алып, тиги директорду чакырып, ийип отуруп, ушул жерде сүйлөшүп, мындай чын бышыгын аныктап алыңыздар. Анан укуктук бааны укук органдарына берсин деп талап кылыңыздар. Десек, кечирип коюңуз, биз 14 күндө жооп беребиз. Арызыңар болсо жазгыла. Мен аларды чакыра албайм, анткени азыр убактысы жок дегенде мындай деген жоопторду узатты. Анан биз эми бул боюнча мэрияга барганга аргасызбызбы? Эмне үчүн силер жеринде чечпейсиңер? Бул жерде эле маселени чечип кетпейлиби биз? Дегенибизге карабай, ушундай узатты. Анан келип калдык сиздерге. Давайте подождем тогда. Хорошо. Пойдемте вот сюда, девочки. Так, пойдемте. Можно, да? Под мою ответственность. Раз, два, три. Ошончо кең мекемелерден барып, ушул жерден ушундай шарт түзүп берип атканыңызга мэриянын пресс-службасына ыраазычылык билдиребиз. Биздин аты жөнүбүз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу. Сиздин аты жөнүңүздү көргөнмандар үчүн. Мусаева Рахат. Мусаева Рахат, сиз директор. Гүлмира Сонбек. Рахат Ишимбековна. 135-чи балдар бакчасы боюнча сиздерге даттануу түшкөнбү? Бизге официалдуу түрдө арыз келген мэриядан. Биз ал боюнча комиссия түзгөнбүз. Комиссия түзүп, комиссия өзүнүн ишин алып барып, справка жазылган. Справканын негизинде директор чакыртылып, түшүнүк кат алынып, буга чейин арыз даттануу болгон эмес. Жазуу жүзүндө келген эмес. Ошол себептен сөгүш жарыялаганбыз. Бирок мага мен жаңы жумушка келгенде, жай мезгилинде мектеп ошо бала бакчанын директорунун убактылуу милдетин аткаруучумун. Директор отпускада, азыр эмгек көргүдө. Мен убактылуу милдетин аткаруучу болуп калдым. Ошол жерде усулчу болуп иштейм деп бул чоң кыз келген. Келип мен жумуштан бошотуп койгула. Мен башка жакка жумушка иштеген кетип атам. Себеби бул директор менен мен иштеше албай атам. Мамилем келишпей жатат. Мага иштегенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен өз калуум менен арыз жазып кетишим керек. Мага арызымды кабыл алыңыз деген. Себебин сурадыңыз? Себебин айтып атпайм, айтпадымбы? Директор менен мамилем келишпей жатат. Мен иштегенге мүмкүнчүлүк болбой жатат деп.
Анан анда директор келгичекти, хотя бы азыр директор жок дейм, сиз милдетин аткаруучу экенсиз, эмгек өргүдөн чыкчакты отуруп туруңуз, андан кийин кетпейсиз десем, анан мага бир нече сүрөттөрдү көрсөттү. Мына директор мындай кылып бизди заставлять этет мындай жумушка, мындай кылып бизди иштетет деп, анан бир нече директорлор менен отурган сүрөттөрдү көрсөттү. Анан мага эмеге ошол телефонума берип койсоңуз ошол сүрөттү десем, мага берген жок сүрөттү. Анан жүрүңүз деп, анан кадр кызматына барып, андан сурап, биз кандай кылып кетирсек болот. Директордун өзү убактылуу милдетин аткаруучу экен. Анан чыдабай жатам, мен уже кетишим керек, башка жумушка орноштум эле уже деп атат десем, анан макул деп директордун кадрдын кабинетине кирип арыз жазды. Арыз жазып, анан буйрук чыгарып, центр образованияга Түшүнүктүү. Буга чейин дагы суроомду кайталайм. 135 балдар бакчасы боюнча даттануу болдубу? Буга чейин официалдуу түрдө болгон эмес. Сизге бул жак айтып атпайбы, кайрылдык деп? Кат жүзүндө бизге эч ким кайрылган эмес. Жок, озеки кайрылган эмес. Озеки ошол күнү келип мага деген именно ушундай болуп атат деп айткан жок. Бул киши мен иштен бошотот элем деп келип арыз жазган күнү эле мага көрсөттү, мындай сүрөттөр бар, мынакей деп көрсөттү. Маган арыз жазам мен сизге десем, мен арыз жазып рахат деп айттым. Мен сизге келип айттым. Ооба, мен жумуштан кетип атам. Мен кантип кетсем болот деп айттым. Кандай жол менен? Мен анткени азыр учурда ИО директормун. Кандай жол менен кетсем болот? Мыйзам жолу менен деп айттым. Эмне болду? 20-сына чейин чыдабайсыңбы деп айттыңыз. Мен айттым, чыдабайм дедим, себеби мондай факт болуп атат. Сиз мага сүрөттү жибер деп айткан жоксуз. Мен сизге жазайын ушуну десем, жок, мен официал сени ким жумушка алды? Мен сени ИО директорлуктан гана бошото алам. Мен сени бул айткан фактыларың боюнча мен өзүмө жазып калайын деп сиз өзүңүздүн блокнотуңузга жазып калгансыз, туурабы? Анан сиз бул жерден дагы жаңылбаңыз. Жайында отпускада жүргөндө эмес, 17 ноябрь күнү 23 жылы мен сизге келип айттым. Жайында эмес, отпускада эмес, больничныйда жүргөн кезинде. Түшүнүктүү. Рахат Ишимбековна, сиз бүгүнкү күндө түздөн түз шаардагы бала бакчаларды көзөмөлдөп отурган мекеменин башчысысыз. Сизге бул маалымат абдан керек маалымат. Ичинде иштеп аткан директордун орун басары келип, мен иштеше албай калдым. Бала бакчада мынандай фактылар болуп атат. Мен кеттим, кол шилтеп кеттим деп атат да. Бул маалыматты сиз өзүңүзгө каттап туруп эмне үчүн чара көргөн жоксуз? Коррупция жөнүндө жазылган мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Ошондо түздөн түз сиздин ыйгарым укугуңузга кирет бул жерде. Коррупциялык моменттерди болтурбоо үчүн иш аракеттерди жүргүзүү. Сизге бул маалыматтарды берип атса, эмне үчүн сиз мындай арыз жазып кой деп кайдыгер мамиле кылып койдуңуз? Арыз жазып кой. Өзүңүз жазып алсаңыз болбой беле каттап? Мен аны жазып алдым, ал нерсени. Эмне чара көрдүңүз? Директор менен байланышып, ал боюнча кылып аткан. Бул жерде чоң кыз мага эң негизги айтканы, директор мага орой мамиле жасайт, директор мага кыйкырат. Директор мага жумуштан кийинки маалдарда телефон чалып тигини жаса, муну жаса деп айтат. Андан сырткары директор бизге өзүнүн жумушунан сырткары кошумча жумуштарды берет деп айтты. Ал боюнча мен директор менен мынакей байланышып айткам директорго, эмне жумуштарды жасап атат. Себеби бизде азыр тарбиячынын жардамчылары жетишпейт. Түшүнүктүү. Рахат Ишимбековна, экинчи суроо, сиз ошол боюнча директордун орой мамилеси жөнүндө кайрылып турду, сиз эмне чара көрдүңүз? Мен директор менен байланышып, ошол боюнча сиз эмне себептен түшүнүк кат алдык, мынакей өзүн көзү турат, түшүнүк кат алдык. Ал боюнча андан кийин эле уже кат келип калды, комиссия түздүк да, комиссиянын негизинде сөгүш жарыяладык. Департаменттин жетекчиси катары бүгүнкү күндө дал ушул 135 бала бакчанын директору менен иштеше албайм, мамилем келишпей калды, иштөөгө мүмкүн болбой калды деп канча кызматкер арыз жазды? Эч ким мага биздин департаментке лично эч ким арыз жазган жок. Сиз бизге директорго жазат да. Директорго арыз жазып кетет да. Ошондо арыздын маңызында канча кызматкер директор менен кызматташа албай калгандыгы жөнүндө? Арыздардын бардыгында текшерүүдө көрүнүп турат, өз каалоом менен жумуштан кетип атам деп турат. Кетип аткан адамдардын бардыгын биз чакырып алып, силерди директор заставлять эттиби же эмне болду дегебейбиз да. Эгерде Түшүнүктүү. Рахат Ишимбековна, Не перебивайте, давайте до конца. Биз уктук. Сиз айттыңыз да, азыр маңдайыңызда эки кызматкер турат. Биз ар бир маалыматты мындай терең анализдеп, талдап, чын эле бул адамдардын айтканында жөө барбы, чын эле укуктары тебеленип атабы, чын эле мамлекетке зыян келип атабы, биз юридикалык фильтрациядан өткөзүп, анан көрсөтүү тартабыз. Бизге келген маалымат боюнча бул кызматкерлерден бир нече кызматкер бүгүнкү күндө
директор менен иштөөгө мүмкүн болбой калды деп жүйөсүн ошол арызына келтирип кетип атат. Бул эмнеден сигнал берет? Бул деген сиздердин кадрдык иш аракеттериңиздерде алишимдиктер болуп аткандыгын айгинелеп турат. Ошон үчүн мен сизге берген суроом ошол болуп атат. Сиз билесизби канча кызматкер ушинтип кетти деп? Экинчи суроо, Рахат Ишенбековна, сиздердин ошол 135-чи бала бакча боюнча кандай комиссия түзүлүп, кандай текшерүү жыйынтыкталды? Комиссия түзүлдү, атайын буйрук менен комиссия текшерди, жеринен барып текшерди, ар бир кагазды, ар бир буйрукту текшерди. Анын жыйынтыгында справка жазылды. Справка менен комиссия мүчөлөрү таанышты, кол койду. Директор өзү таанышты. Ошол справканын негизинде эң биринчи тапшырма директорго берди. Ошол жердеги иш кагаздарындагы кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча мөөнөт берилди. Андан сырткары Октябрь райондук билим берүү борборуна азыркы учурда башкармалык болуп калды. Себеби баардык финанс ошол жактан кеткендигине байланыштуу. Ал директоруна тапшырма берилди. Өзгөчө көзөмөлгө алынсын, баардык нерсе тыкат текшерип, өзгөчө көзөмөлгө алынсын. Специалисттер байма-бай барып, каттап турсун дагы, анан бизге ал боюнча маалымат берилип турсун деп чечим кабыл алынды. Андан сырткары директордун ишинде кетирген кемчиликтери үчүн деп сөгүш берилди. Ошол жерде орой мамиле кылгандыгы, директор кадрлардын жана бат-баттан кетип аткандары, балким директордун ошол ишти уюштурбагандыгындыр деп, мисалы, ошол арызда, ошол нерсе да. Анан мектепте бала бакчанын ичинде отпуска маалында деп айтылды. Ал кезде чындыгында ал доказать этиш кыйын болуп калды. Садиктин бала бакчанын директорлору менен отургандагысы тууралуу ал дагы нарушение деп, алардын баардыгын санап келдик дагы, андан кийин сөгүш кабыл алды, бердик. Андан сырткары директордун өзүн айтылды. Эгерде дагы бир жолу ушул убакыттын ичинде дагы бир жолу сиздерде ушундай арыз түшсө, же болбосо бир нарушение кылчу болсоңуз, уже мынакей сөгүш берилди. Кийинки менен сиздин уже ээлеген кызматыңызга татыктуусу, татыктуу эмеспи, аны карайбыз. Кийинки эмет чечимде ошондой чечим кабыл алынган. Көрөрмандар, шаардыктар үчүн дагы белгилүү болсун. Сизге келип бул кызматкер ичиндеги көйгөйдү айтып кеткен. Сиз директор менен сүйлөшүп эле маселе терең кеткен эмес, караген эмессиздер. Анан бул кызматкерлер барып УКМКга арыз жазган. УКМК өздөрүнүн ыйгарым укугуна карап туруп мэрияга жолдогон чара көргүлө деп. Мэрия сиздерге айтып атат, сиздер барып комиссия менен жыйынтык кылып атасыздар. Жыйынтыгында сөгүш берип атасыздар, мындайча айтканда. Түшүнүктүү. Комиссияда кимдер мүчө болгон? Билим берүү борбору менен билим берүү департаментинин адистери, андан сырткары бир мектептин бала бакчасы. Азыр бизге маалымат келди. Комиссияда балдардын тамагын жеп кетти ошол комиссияңыз. Андай болушу мүмкүн эмес. Мына факты. Бул маалымат балдарга ошол күнү берилүүчү тооктун этин комиссияга тамак кылып беришиптир. Эми балдардын тамагын жебей эле койсо болмок экен ошол комиссияга. Комиссия балдардын тамагын жеген эмес. Бизде мен каждый раз бизде даже протокольный оформить бардык нерсени, бардык жерде камера бар. Биз айтабыз, баргандан кийин биз не то что тамак ичмек турган. Рахат Ишенбековна, но сүрөттү. Ошол жердеги кызматкер жиберип атат. Датасы менен көрсөтүңүз. Эгерде ошол кызматкер чындыгында мен аудиосунда коюп берем сизге. Мен азыр көрсөтүүдөн көрөсүздөр, аудиосунда коесуздар. Ошол комиссия келип обедте тамак ичип, балдардын тамагын жеп кетиптир ошо комиссия. Эми жок дегенде маселени чечпесе дагы балдардын тамагын жебей эле койсо болмок. 8 киши, бир бала бакчада 8 киши иштебеген киши айлык алып жүрөт экен. Көрдүңүзбү муну? Бул адамдардын баардыгы буйрук менен жумушка кирген, табелге кирген, табелге түзгөндө табел түзгөн адам, табел бекиткен адам жоопкер. Директор бекитип атат. Директор табелди түзүп атат. Эмне үчүн комиссия муну? Мен ар бир бизде 200 мекеме бар. Мен ар бир бала бакчага, мектепке барып, анан бүгүн могу сотрудник жумушка келдиби же келеген жокпу деп мен ар бирин текшергенге мен физически жетишпейм. Ошол себептен ал мекемеде жетекчи болуп отурат да, жетекчи өзү жооп берсин. Сураңыз анда, жооп сураңыз. Эмне себептен табелге бекитип атасыңар, коюп атасыңар бардыгын. Жетекчи өзү жооп берсин. Но жалганбы, жалган эмеспи могулар? Эмне? Мертвые души. Иштеген булар. Иштейби ачурда? Иштешкен. Жок, азыр иштейби? Ну жерде уволеныйлар дагы бар. Иштешкен. Мына списокчун айтып коңузчу. 21-жылы 15 декабрдан баштап
Мен официалдуу мыйзамдуу түрдө ушул жерде иштедим. 2 ай методист болуп иштедим. Андан воспитатель. Андан кийин ушул 23-жылдын 20-ноябрына чейин методист болуп иштедим. Ошол аралыгында мен могул сотрудниктердин бирин да көргөн жокмун. Мен 2 жыл иштедим. 2 жыл бою мен көргөн жокмун. Бул түпкүсүн эле иштеп жүрдү кандай? Мен муну барып ар бир мектепте карай албайм. Алда жерде 3 сторож болчу. Силер өзүңөр толук ушундай момундай болуп иштедиңерби? Жок, мына 8 жылда жооп берип. Силер өзүңөр деле жумушка келишиңиз, конечно, көрбөчүңөр. Алда жерде УСП дейт, МСП дейт, УСП, МСП, УСП деген ким, мен тааныбайм буларды. Методистка бул табел толтуруч экен го. Булар методист болуп туруп аны билбесең да. Жок, ким болчу? Машинист Сыркы Белья деген. Ал ким болчу? Мен 2 жыл иштедим, бул кызматкер ким? Мени менен сүйлөшүп, мен ал менен сүйлөштүм беле, ким? Маратова Алия? Ким ал? Маратова Алия мен тааныбайм. Ну, это твои проблемы, таанысың. Мои проблемы. Мен таанышым иштейм да. Жок булар. Прачкада бир гана Антонина Ивановна иштейт. И все. Рахат Ишимбековна, сизге бул сюрпризби? Бул боюнча биз сөзсүз түрдө текшерүү жүргүзөбүз. Себеби деген эмне үчүн комиссия барып ушул нерсени аныктаган жок? Комиссия барганда булардын баардыгы кайсы бир учурда бул буйрук менен кеткендер кеткен экен, иштеп аткандар буйрук менен иштеп аткан экен. Ошол күнү караганда ошол кызматкерлер турган. Анан буга чейин мисалы өткөн айларда алар келип анан табелге кирип калганын биз көрбөсөк, аны текшербесек, ошол себептен жетекчи барды. Сиз ошону текшергенге, сиз ошону мониторинг эткенге, сиз бул кызматкердин ар бир кыймылын көзөмөлдөп отуруш үчүн ушул жерде отурасыз кызматта. Сиз аны милдеттүү түрдө кылышыңыз керек болчу. Рахат Ишимбековна, бул жактагы иштебеген адамдар жөнүндө комиссия эмне үчүн текшерген жок, же сиз буга чейин эмне үчүн текшербедиңиз? Бул боюнча биз эмеде арызда жазылган арыз боюнча гана андагы фактыларды менен карадык. Иштебеген адамдар боюнча мен директорго момдай ооз-2 айтылды, момдай адамдар десек, бизге буйруктарын көрсөттү. Мынакей буйругу турат, жумушка кабыл алынган, жумуштан бошоп кеткен бул күнү деп. Бирок алар ошол маалда мисалы 1 ай мурун жумушка келгенби, келбегенби, мен аны кантип биз аны отур деген жокпуз. Директор жооп бериш керек да, өзүңүз табел түзүп атасыз. Жооп беришиңиз керек. Мына сизге келип, ошол директордун орун басары, районо менен бул кызматкер келип сизге маалыматты берип кетиптир да. Мен айтып атпайм, районо менен байланышып туруп, бул боюнча толук тыкат текшерип, ар бир адамды менен мамиле чакырып, сүйлөшүп, карап, ар бири менен финансисттерди алып, ошол учурдагы кызматкерлердин баардыгы менен сүйлөшүү жүргүзүп туруп, мунун баардыгын бирден териштирип чыгалы, андан кийин анан кошулуп. Муну кызматкерлердин тизмеси боюнча канчасы сизге тууган, канчасы сизге тааныш? Жок, булар мага тууган эмес, булар мурун иштеп кеткен сотрудниктер. Кадырбаева Анара ким? Сотрудница болчу. Сиздин кызыңыз эмеспи? Иә. Сиздин кызыңыз эмеспи? Өзүңүздүн кызыңызды тааныбай калдыңызбы? Жок, мен удивляюсь, буну алып иштеп анан кеткен болчу бул. Жок, сиздин кызбы? Иштей албай кеткен. Сиздин кызыңызбы? Ооба, иштебей эле койчу кызым деген, кеткен бул, иштебей эле койгон. Болду. Эми сизге каякта көрсөтүлгөн, сиз кызматкерлердин картасын алып, алардын картасын сиз пайдаланганга. Эмгек кодексинде ушундай көрсөтүлгөнбү? Жок, это жалган, андай болгон эмес. Это жалган. Ушул жерге мен айтсам болобу? Сиз могу боюнча айтып коңуз. Бул жерде бул жана эме кызматкерлер. Сулайманов Б деген РТ, разно текущий рабочий, мен бул кишини тааныбайм. Маратова Алия прачка мен тааныбайм. Кадырбаева Анара кызы, Жунусбекова Алия УСП тааныбайм. Женчоро кызы Кундуз, мен 21-жылы сентябрда келип атсам, бул мага чейин иштеп кеткен тарбиячы экен, бул кишини тааныбайм. Анарбекова бул жана жетекчинин сиңдиси. Жамакеева Эльза майда кеткен. Июнь августта табелде жүрөт. Бул майда кеткен. 2 айга без содержания деп кеткен, бирок августта келип атат. Бул августта мен чыгып атам. Мен бул кишини көргөн эмесмин. Шайдуллаева Ш деген, мен буну тааныбайм. Августта бул болсо теги эмеде болуп атат. Охрана сторож болуп иштеп атат. Бул кишини да тааныбайм. Табел толтуруп аткан адам. Жок. Директордун орун басары, муну адамдар тааныбаса,
Сиздер бюджеттен акча бөлүп атасыздар буга? Боюнча ошо текшерүү жүргүзүп туруп, анан жыйынтык бересиз. Эми булардын баардыгын район тапшырган табелдер. Ошол себептен районго толтурган эмес. Барып текшерип баардыгын ар бири таанып алса, ар бири менен маектешип туруп, Эми кызматкерлердин тизмесине келели да. Сиз кызматкерлерден 10 кызматкердин айлыгын өзүңүзгө алып турсуз. Жок, андай эч болбойт. Болгон эмес. Мунулар боюнча болбойт. белгилесеңиз. Бул алган. Мен алган эмесмин. Өзү алып, азыр сотрудниктерди биз кеткенден кийин сотрудниктерди коркутуп сен эмнеге айтасың деген калппы? Хорошо. Эми айталы. Турдумат кызы Артыкгүл, няня санитарка 1-3 ставкада отурат. Июль-август айында 30 000 сом акча берип атат. Анткени ал карточка Биз азыр жолуктук сөзүңүз созуңузда. Кантип бир мекемеде, бир бала бакчада 11 кызматкердин айлыгын бул жалган, бир киши директор ала алат. Териштирип туруп карайлык, териштирип туруп атып беребиз. Экинчиден, өткөн жумада мен баардык райондорго кат жөнөттүм. Карагыла, директорлордун туугандары, атасы, апасы, эжеси, сиңдиси иштебесин. Ошондой фактылар болсо, сразу эме жумуштан кетсин деп кат жөнөттүм официалдуу түрдө, аны жасагыла деп. Мына өткөн жумада даже мен катты көрсөтө алам, официально бүт райондорго жөнөтүп чыктым. Ошондой фактылар болбосун. Жооп бериңиз Симонго. Турдумат кызы Артыкгүл, ошону няня санитарка дедим, бул июль-августка без содержанияга кетип атат. Анткени июнь айында жетекчи отпускада болгон бир айга. Июлдун 3-үнөн баштап мен отпускага кетмекмин. Ошондо мага жазып атат. Артыкгүл 3 күнү колума алып келип туруп берди заявленияны. Мен жазып кетип атам деп туруп таштады. Мен чалдым. Гүлмира Суанбековна, сиз келбей жатасыз го. Мен отпускага кетишим керек дедим. Артыкгүл заявление жазды без содержания и печатьты мен столума койдум, кабинетти бекиттим, ачкычты кыздарга таштадым, мен кетип атам деп туруп заявлениени таштап кеткем. 2 күндөн кийин чалды, ошол күнү чалды, билбейм. Июль-август айынын 30 000-ин алып келип туруп жолуна берди. Себеби картасын ал сотрудница айтып атат. Картасын пин-кодко түшүрүп коюп, мен пин-кодко түшүрүп койдум, ача албай жатам, мага акчаны снимать этип кел өзүң деп туруп 30 000 сом кызылдай акчаны алып келип колуна карматкан. Мен ошол күнү банкка кетип баратканын ошол кыздын көргөм. Февраль айында менден алган 9 000-ди отчислять эте аласызбы? 9 000-ди алганыңызды. 9 000-ди мага келип эмне деп айттыңыз? Өзүңүз айтып бересиз? Же мен айтып берейинби? Айтып берейин. Сен айттың эме деп. Мен деген дагы бир жерден жумуш таптым деп. Жумуш таптым, мен ошол жака барып иштейин деп атам деп айттым. Почему сен күлүп эле момунтуп эле берди фишка алып эле момундай болурса сеники тура болобу? А биз иштеп атабыз ошол жерде. Күнү түнү иштеп атабыз. Сен өзүң нормально иштеген жоксуң. Весь коллектив айтат. Нормально иштеген жоксуң. Анан кийин мен бул жумушту аткара албайт экенм дедиң. А то, что ты вот ходила... 9 000 сом неге алдыңыз сиз? 9 000 сом буну алган, буга жазылган эмес. Бул деген бир 7 часов и 3 часа деп туруп дополнительно 0,5 ставки воспитатель жазылган. Бул болсо мен иштебейм, мен болсо башка жакта иштеп атам түштөн кийин деп айткан. Макул, кантип алдыңыз 9 000 сом? Всё, спасибо большое. На этом, я думаю, пора завершать интервью, потому что сейчас... Нет, это уже хороший повод для того, чтобы директор сейчас неукоснительно прямо сейчас начал разбирательство. Можно, чтобы лично с вами сейчас... Подождите, уважаемый директор, я вас уважаю. Өзүң по собственному жазып кеттиң, меске разымын, рахмат деп. Мен сизге айтып койдум. Анан кийин сен сүйлөп эле. Сен сүйлөп эле. Ким биринчи чуркап жаңы фиксировать. Азыр мындай кылалычы. Мен өзүмдүкүн ошо 9 000 эмне үчүн алганыңызды айтып койчу. Мага монтип келди. Эчтеке 23-жылы болду мен сүйлөйм. 23-жылы кайсыл айда экен азыр эстей албаттым, балким январда, балким февралда директорлордун акчасын 05 ставканы алган туурабы? Туурабы? Рахат Шенбековна, кайсыл айда алды 05 ставкасын директорлордун? Ал району алды да. Ошол кезде мага келип айтты. Буларда директорлор өзүнчө бир собрание болушкан, кылгандан кийин келип айтты. Мага директорлор айтты, болду, мындан кийин воспитательдин 05 ставкасын алабыз өзүбүзгө. Ал өзү 1 ставка менен иштей берсин, 05 ставканы ала турган болдук. Мага кыздар ошентип айтты, директорлор, сен мага 9 000 сом 05 ставкаңды бересиң деди. А сиздин картаңызга түшүп атат ал? Ал менин картама түшүп атат. Мен аны Элкарт мобайлдан перевод кылдым.
эмесмин. Сен өзүң мага алып чалып, ушул акчаңды. мага чалып, Алдама. райондук Алдама. Октябрь райондук бухгалтерге чалды дагы айтолкуну 0,5 ставканы эсептеп бер деди. 9600 чем-то деп айтты. Сен мага 600 сомду оставь себе, сен мага 9000 котор деди. Мен котордум, ал боюнча да айтып бергем. Эч кандай Макул, бул киши жалган айтсын. Мен 9 кишиден сурадым, 9 тең алат деп айтчу сизде. Я думаю, если действительно вот такая ситуация есть, я думаю, есть место для разбирательств, для комиссионной. И для этого, Жанбековна, биз сизге суранабыз да? Бир кагаз берсеңиз, электронныйды. Эми кезек электрондук каттоо акчада. Балдарды бала бакчага электрондук каттоо министрликтен атайын жоосу бар. Ошол жоонун негизинде иш алып барылат. Муну милдеттүү түрдө аткарышыңыздар керек. Милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол бала бакчада электрондук кезек боюнча мындай мыйзам аракеттерди байкадыңызбы? Буга чейин мага ал боюнча арыз келген. Сизге азыр алдыңызга фактыны көрсөтүп берели. Кезексиз киргизиптир. Боколова айтып турган Боколова Айша, бул биздин завхоздун кызы болчу. Бул экөө 1-марттан баштап кирип атат. Экөөнө 5000 сомдон 10000 сом берип атат. Очерети булардыкы келген эмес. Качан келген азыр мен эстей албайм. Мен анча 420 баланы эстеп отура албайм да. Өзү родитель өзү айтып атат, бизде завхоз болуп иштеген. Андан 1-майда бизге завхоз болуп өзү официалдуу түрдө кирип иштеп атат. Ага чейин 2 ай баласы март, апрель очерети жок болчу. 5000ден берип 10000 сом берип атат. Адылбекова Хадижа бул да 18-чи бул билим берүүнүн жоосун аткарып аткандыгыңызда. 19-жыл. Бул 20000 акча берген. Анткени мени чакырып сураган. Булар акча берип атат, эртеңки күнү флажокду көтөрүп мен бердим деп чыкпайбы деп туруп менден сураган. Мен айткам, мен булар үчүн жооп бербейм, мен өзүм үчүн жооп берем. Мен буларды билбейм. Эгер кааласаңыз алыңыз, каалабасаңыз албаңыз деген. 20000 алган, 20000 есть. Галбаева Айша, Галбаев Асхат, бул экөө бир тууган, бабушкасы келген, мен электронный очередке өзүм коюп бергем. Сразу кирип эле директор менен сүйлөшүп, ошол электронный очередке койгон күндөн тарта булар садикке келип баштаган. Мен буларды даже мага анткени булардын электронный почтасы жок болгондуктан мен өзүмө каттаттым. Мына шаардыктар ыйлайып жүрөт. Мен балам бала бакчамга мектепке чейин болуп калды, кезеге келе элек деп. Андан кийин Амадалиева Алия мага булар 10000 сом берди. Өзүң давай ал, ошол жактан мени бул аларга көргөзбө деп туруп, өзүңдүн кабинетиңден ал деп 10000ди мен алгам. Ана мен өзүм колуна алып барып бергем. Директорго. Директордун өзүнө. Это жалган. Ар бир ата-эне муну текшериш керек, анан ар бир ата-эненин өзүнөн маалымат алышыбыз керек да, могу берген суммалар боюнчачы. Себеби бул мынча берген деп ар бир ата-эненин өзүнөн укпагандан кийин муну биз териштиришибиз керек, ар бир ата-эне менен байланышыбыз керек, сүйлөшүбүз керек. Азыр муну биринчи ата-эне. Бала бакчада кызматкер болуп иштеген адам эгерде бала бакчага кызматкер болуп келсе, ал өзүңүз билесиз, эме кезексиз, льгота менен кирет. Рахат Шенбеков, бул 1-марттан баштап келип атат. Ага чейин мунун апасы бизде сотрудник боло элек. 1-майдан баштап сотрудник болуп иштеп атат. Сизге кыскача айтып коелу, бул кылмыш. Жаап атасыз деп атпайм. Сиз кылмышты жаап атасыз. Кийин анан кийин мен эмне жаап жашырып атасыздар. Мына айтып берелиби? Эмгек кодекси бузулуп атат. Кааласаңыз ар бир беренени окуп беребиз. Коррупция боюнча мыйзамдар бузулуп атат. Кааласаңыз окуп беребиз. Кылмыш жаза кодексинде бирөөнүн мүлкүн бирөөгө менчиктөө, уурулук, шантаж кылуу, опузалап талап кылуу, ошол эле учурда билим берүү жөнүндө мыйзам турат. Билим берүү мыйзамында так көрсөтүлүп атат. Директор акча алганга эч кандай укугу жок. Биздин билим берүү департаментинин буйругу чыккан. Бир дагы мугалим, жетекчи акча алганга акысы жок деп ар бир директор кол коюп таанышкан. Рахат Шенбековна, сиз таанышкан, туурабы? Эми сиздер кандай иш аракеттер жүргүзөсүздөр, качан чекит коюлуп, качан баа берилет? Азыр бул фактылар боюнча маалымат арыз алабыз дагы, ар бирин тиркейбиз, анан атайын комиссия түзөбүз. Ал жерге сөзсүз юристтерди, финансисттерди, кадр кызматкерлерин кошобуз дагы, чоң комиссия түзүп туруп текшерүүчү комиссияда ар тараптуу болуш үчүн арыз эси сөзсүз түрдө кошулат. Айтып атпайм, эгерде арыз бизге түшкөн болсо, арыз эсин сөзсүз түрдө кошобуз дагы, текшерүү жүргүзөбүз. Ага мен азыр 2 күндүн ичинде, 3 күндүн ичинде деп айта албайм. Себеби деген ар бир фамилиянын бардыгын биз ал
адамдарды чакырышыбыз керек, ал адамдар менен байланышыбыз керек. Чындыгында качан кеттиңиз эле по факт бала бакчанын кызматкерлери менен да жолугушубуз керек. Бул адам иштеди беле, иштеген жок беле, кандай эле деп. Ошон үчүн бизге убакыт керек, где-то бир 2 жуманын ичинде толук жыйынтык чыгарабыз да. Эгерде ушул азыркы көрүнгөн фактылардын баары далилденсе, директорго сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Кандай чара колдонуш мүмкүн? Акыркы азыр буга чейин айтпадымбы, чара сөгүш берилди. Андан кийин уже менин иштин ачылганыча мен азыр мисалы директорду кетирип ийем, же болбосо калтырып коем деп эч нерсе айта албайм. Комиссия түзсүн, тиешелүү мыйзам кылмышты эмнеге жаздырам? Мен өзүм ушул жерде отурсам, мыйзам чегинде чара колдонобуз сөзсүз түрдө. Урматтуу көрөрмандар, эми 2 жуманын ичинде чара көрөбүз, 2 жуманын ичинде жоопту беребиз деп атат. Анын баарын эми күтөбүз, бирок сөзсүз түрдө жыйынтыгын сиздерге көрсөтөбүз. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин бардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланыша берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.